Бектур Абдыкалыков деген ким? Кореяда Кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасымын. Жана ошондой эле кече жакында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Кореядагы коомдук өкүлү болуп шайландым. Жакшы жалаң билим алам десең, Кореяда ишти көзөө өтө кыйын. Кореяда 2,5 миллиондон 3,5 миллионго чейин айлык алса болот негизиненчи. Бирок анда да иш кээде болот, кээде болбойт. Бир күн бар, эртең жок, бир күн оор, бир күн соо дегендей мындай стабилдүү чоң акча табуу кыйын. Эгерде Кореяда келечегинди көрө алсаң, бир ордун табам десең, узак убакытка жакшы комфорттуу жашайын десең, биринчиден бул фундамент, бул тил курста тил үйрөнүш керек. Фундамент канчалык бир бекем болсо, бекем катуу терең болсо, зданияда бийик курулат го. Ошол сыяктуу эле карьераңда бийик курулуш үчүн, мүмкүнчүлүктөр кенен болуш үчүн фундамент өтө бекемдеш керек. Тил курста жок дегенде 5-6 уровеньге чейин окуп алыш керек. Студенттер эмне үчүн биздин жаштар Кореяны тандашы керек? Жалпылап айта турган болсок, биринчиден Кореяда окуса, Кореяда кесип тандоолор, Кореянын билим берүү системасы бир аз эластичныйраак. Мына замандын агымына жараша өтө бат өтүден билим берүү системасында булар өтө жанагы профессорлук базасы да өтө чоңдагын, жаңы сабактары тынымсыз жаңыланып турат. Мисалы 2020-жылдары берген сабакты мектепте, университетте то есть профессордун немеси, маалыматтары китепте окуткан болсо, азыр уже ал немелери жокко чыгарылган 26-жылдары таптакыр башка программаны окуш мүмкүн билим берүү предметинчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бектур, жакшысыңбы? Жолугуңуздан кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Жараткан Алла таалам ыраазы болсун. Убактыңды бөлүп берип, ушу биздин подкастыбызга келип бергениңе иншалла. Эң биринчи эле суроо болсун. Чын айтканда, эл үстүгө таанылыш үчүн Бектур Абдыкалыков деген ким? Азыркы учурда кыскача маалымат берип кетсем, негизи эл турган кызмат орундарым ошол Кореяда Кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасымын. Жана ошондой эле кече жакында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Кореядагы коомдук өкүлү болуп шайландым. Жана ошондой эле бир 3 жылдан бери ошо Ideal Consulting'ти жетектеп, ошо Кыргызстандан Кореяга студенттерди алып келип, ошол иш менен алектенип жатабыз. Машалла, өтө жакшы. Азыр биз дагы могу нерсени көрүп атак. Өтө жакшы эски бир скандинавский бир немедеги бир архитектурада салынган зданиялар экен да. Бул өзү эмне, университеттин же канча бир тарыхы барбы эмне? Бул университет жөнүндө маалымат бере кетсек, бул Кореянын эң эле бир көзгө саяр алдыңкы топ 3кө кирген университеттердин бири Yonsei университети деп аталат. 1915-жылы куралып, бир 100 жылдан ашык тарыхка ээ. Негизинен Корея элиталарында эгерде ошол Yonsei университетинин же Кореяны же бул Сеул улуттук университетинин үчөөнүн биrini бүтпөсөң, анчалык элиталар көпчүлүгү тоготпойт ичара. Кореянын ичинде 3 ара ошол университеттерде окусаң, мындай бардык адамдын мечтасы, бул жерде өтүү мындай ийгиликтин жарымы деп айтып койсок болот. Конкуренция чоң окшойт да. Биздин студенттер бул жерде көп эле окушабы? Тилекке каршы бул жерге сиздерди чакырганда максаты биздин студенттер мындай топой университеттерде аз. Чыныгы катуу билимди дагы ушундай топой вуздарда алса болот. Бизге Кыргызстанга пайдасы тие турган бул жерде көп илимий иштер жазылат, ачылыштар болот. Жана ошондой эле мындай илимге терең сүңгүп кирем десең, ушундай топой вуздарда окуш керек. Анан тилекке каршы мындай именно ушул Yonsei университетинде дагы азыр бизде бир 5-6 кыргыздай бар. Бирок биздин негизи жалпы Кореяда бир канчалаган студенттер келип атса, баарыны бир ушул жактарга үгүттөйт элек да. Машалла, өтө жакшы. Сен жана айтып кеттиң, жана Кореядагы студенттердин ассоциациясынын төрагасысың азыр, президентичи. Буюрса Кейсей, жаңылышпасам, Ошо Кейсейдин октолушу деги канчанчы жылдан бери иштеп келатат? Сен өзүңдүн должностьте канчанчы жылдан бери келдиң? Деги эле ошол тууралуу бир маалымат берип койсоң. Ошол туруп алып элеби? Кореяда Кыргыз студенттер ассоциациясы жөнүндө айта кетсем, бул Кореядагы кыргыз уюмдарынын эң эле бир алгачкыларынан деп айтсам болот.
себеби дегенде Кореяга бир 2000-жылдын баштарында кыргыз студенттери келе баштаган. Башында 1ден 2ден болуп келе жатып, азыр учурда бир 3000ге жакын кыргыз студенттери болуп калды. Бул студенттер ассоциациясы илгерден эле бейрасмий түрдө студенттер коммунитилер түзүлүп, бири-бирине жардам берип, ошентип чоңоюп келип, бир нече төрагалар алмашты. Жана ошондой эле ошо мага чейинки төраганын тушунда Кореянын ичинде расмий каттоодон өтүп, өзүнүн печаты, эмелери, бүт шоттору, бүт эмелери расмий түрдө бар. Азыр уже Кореянын ичинде расмий түрдө ишмерлигин жүргүзүп жатат. Так, бул организация ассоциация силердики Корея тарабынан регистрация болгон, Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Кыргызстанга юридикалык жактан эч кандай тиешеси жок. Кореянын ичинде каттоодон өткөн Кыргызстандын жарандары үчүн түзүлгөн коомдук уюм. Финансы тарабынан, каржылоо тараптары кандай бул ассоциацияда? Деги эле силердики Корея тарабынан болуп аткандан кийин Корея тарабы силерди көп акча менен көмүп салса керек. Жок, бул өтө бир чоң жаңылыш пикирлердин бири. Негизинен бул коммерциялык эмес коомдук уюм болгондуктан, эми андай уюмдар бардык эле жерлерде көп аксайт. Анан өзгөчө мунун көп элдерде түшүнүк бар, бул элчилик тарабынан каржыланат, же болбосо бир башка жактардан каржыланат деген. Ассоциациянын бул жакта официалдуу каржылай турган немеси жок. Буга чейинки биздин ийгиликтүү студенттер өздөрү бир жардам катары демөөрчүлүк кылып турушат. Жана ошондой эле айрым кореялык уюмдар биз менен иштешкен өнөктөштөр, же болбосо биз менен иштешкен партнерлор иш-чара кылып калсак, ошол иш-чарага жеткидей, же бир кандайдыр бөлүгүнү каптай турган даражада демөөрчүлүк кылып турушат. Негизинен бир кенен неме финансы жок болгондуктан азыр көп мындай ойлогон иштерди, пландарды ишке ашыра албай жатабыз. Ассоциациядан мындай иш-чараларды айтып алайлы. Президенти болгондон кийин канча акча алат? Ошол эң бир мындай элдерде бир жаман түшүнүк бар экен. Ошол бир элдерден угуп калам, ошол 1,5 миллион, 2 миллиондой айлык алса керек, алгандан кийин жакшы иштебейби, же бир ошондой эмелер бар экен. Бул жакта биз бир тыйын албайбыз, бирок бул жака убактыбызды, энергиябызды, каражатыбызды бүт сарптайбыз. Анан акча келсе кирип кетет, бирок эч кандай акча чыкпайт бул жактан. Ошого элге дагы түшүнүктүү болсун. Көпчүлүк мындай иш-чара уюштура албай калганын себеби дагы ушундан болуп калат. Өзүң студентсиң, идеал консалтингде алып барат экенсиң, ошол жактын тыйынын элдин бияктагы кыргыз студенттердин келечегине кошоткон салым экен да, буюрса. Негизинен бир мындай ассоциациянын ролу азыркы учурда өтө чоң маанилүү деп эсептейм. Ошондуктан мындай Кыргызстанда мисалы өнүгүш үчүн, экономикалык секилик жасаш үчүн, жаңы ачылыш жасаш үчүн мен өзүм жеке пикиримде ассоциация бир Садыр Жапаровдон кийинки эле ойдумда ассоциация маанилүү деп эсептейм. Эмне үчүн дегенди түшүндүрүп берейин. Себеби дегенде бир мамлекет экономикалык секилик жаратыш үчүн Корея мисалы 3-өлкөдөн 1-өлкөгө чыкты. Эгерде мындай жай темп менен эмес, өтө тездик менен өнүгөм десе 3 фактор керек да. Бул биринчиден туура жүргүзүлгөн бийлик, экинчиден бийликтин элге болгон ишеними, үчүнчүдөн бир муун өзүнү курмандыкка чалыш керек. Бир жаш билимдүү муун өзүнү курмандыкка чалыш керек. Ошол эле учурда азыр билесиздер, Кыргызстанда баягы келечек жаштардын колунда дейт го. Негизинен билимдүү жаштардын колунда да. Анан кыргыздардын эң азыр мектепте окугандарына отличниктери, ада калса ударниктеринен бери бүт эле азыр чет өлкөдө окуп жатат. Анан чет өлкөнүн ичинде Кореяда эң көп окуп жатат. Анан Кореяда эң көп окуп жатат. Жана ошондой эле именно ошол студенттердин биздин мамлекет ошол студенттерге багыт берип, туура жол көрсөтүп, ошол студенттерди Кыргызстанга бир пайдасы жете тургандай кылып багыттай ала турган багыттоо менен алектенген бул биздин ассоциация. Ошондуктан Кыргызстанга бир өтө маанилүү мындай эмелик жактан өтө маанилүү иш-чараларды биздин ассоциация алып барат деп эсептейм. Өтө жакшы. Биздин Кыргызстан тараптан деги эле ошо өзүң айтып кеткен Садыр Нуржоев президент Ажоос тараптан же дагы ошо элчилик тараптан кандайдыр бир жардамдарыбыз ассоциацияга болуп турабы? Жок, ал жактан финансылык тургуда эч кандай эме жардам жок. Негизи диаспоралар өзү мамлекеттик тараптарынан эч кандай каржыланбайт. Бирок биз элчилик менен өтө бир мындай жакшы бир позитивдүү маанайда жакшы иштешебиз.
бир иш-чараларга бир жардам көрсөтүп, чогуу бир мындай позициялык көз карашта иш алып барып жатабыз. Машалла. Кечейди жаңы айтып неме болуп калдыңыз? 2 жыл болду дедин, иштеп атканга. Быйылкы срок бүтөт экен. Быйыл срок бүтө турган болсо деги эле могул президент болуу үчүн катардагы студент кандай иш-аракеттерди кылыш керек, чтобы ушундай сен ордуң басыш үчүн? Биринчиден бул президент болуунун талаптары студент болуш керек Кореяда. Экинчи дагы бир шайлоонун жоболоруна кече жакында өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Ошондо эгерде бир шайлоодон утуп чыгыш ыктымалдуулугу жогорураак болуш үчүн шайлоодо биздин команданын ички структурасы бар. Ошондо эң алдыңкы ассоциациянын ордунун төрагасы жана катчысында кызматын аркаласа 15% добуш кошулуп берилет. Анан ким негизги курамда кошулса 10%дан кошумча добуштар берилет. Жана эмесе аймактардын өкүлдөрү боло турган болсо, аларга дагы бир 5%дан кошумча добуштар берилет. Мындайча эгерде үстүңкү кызмат ордунда турган адамдар жакшы иштебесе, астыдагы адамдарга алмаштырылат. Бул мындай ушундай иерархиялык негизде түзүлгөн. Иерархия болуп кеткен экен да. Иншалла. Кыскасы өтө жакшы иншалла иним. Андан кийин немечи? Кесей боюнча бүттүк. Деги эле анан студенттерди айтып келатабыз. Кече жакында да өзүңдүн должностуңду айтып келдиң. Жогорку кеңештин биякта өкүлү экенсиң. Советник болуп калабы же кандай? Бул ушул жерде жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграция кеңеши ачылган. Ошо миграция кеңешине ар кайсы өлкөлөрдөн ошондой бир коомдук өкүлдөр бар. Ошого биз Кореяда өлчүлүгүнөн ошол миграция жана адам сатуу боюнча коомдук өкүл болуп дайындалдык. Бул жакта ошол диаспораларды ич-чара мамилелери жана ошондой эле миграциялык көйгөйлөр боюнча жогорку кеңешке жеткизип, ошол бийлик менен чет элдеги мекендештердин ортосуна бир көпүрө кызмат аткарабыз. Машалла. Өтө жакшы, өтө жакшы. Мен жаңылышпасам бул да как волонтерство катары эле эме болсо керек эле. Мамлекет тараптан эч кандай финансылык каржылоолору жок. Же барбы? Баштапкы этаптарында жок, волонтер катары эле кетет. Анан негизи эксперттен жогору дагы өзүнүн эмелери бар, этаптары бар. Ошол жактарга барсаң уже как айлык алып, эметип иштесең болот. Өтө жакшы. Студенттер боюнча айтып келе атак. Иншалла жана бери эң студенттер боюнча баса берилип айтып кете турган болсок, бул жерде эң көп нерсе. Немечи, бизде азыр Кыргызстандан студенттер аябай эле көп келип атпайбы? Ошол студенттердин көп келүүсү эмнеге байланыштуу болуп атат азыр именно Кореяга? Студенттер Кореяда окуу өзгөчө актуалдуулукка ээ болду. Себеби дегенде бул 2021 жылдан тарта ошол визалык процесстер өтө жеңилдеди. Анан Корея өкмөтү чет элдик студенттерге мындай койнун өтө кенен ачкан. Бунун дагы өзүнүн бир себептери бар. Себеби эң эле башкы себептери бул Кореядагы демографиялык абал. Кореяда төрөлүүнүн саны өтө аз болду дагы. Аймактарда Корея студенттери жок. Элдин баары эле аймактардан ошол бул Сеул Судокон деп коет, ошол тараптарга келип окуп, аймактардагы университеттер уже студент жок, жабылуу коркунучунда да. Алардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн ошол чет өлкөдөн, ошол Ирак, Чыгыстан, Вьетнам, Орто Азиядан, Өзбекстан, Кыргызстан, ошол сыяктуу мамлекеттерден студенттерди алып келип, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп берип, жана жумасына бир күндүк окууларды ачылды. Жана ошолорго ыңгайлаштырып, өздөрү контракт алып, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн ошол чет өлкөлүк студенттерди мамлекет активдүү тартып атат азыр өзүнө. Университеттердин баардыгы мамлекет тараптан каржыланат экен анда. Жок, мамлекеттик университеттер дагы бар, жеке менчик университеттер дагы бар. Жеке менчик университеттер көбүрөөк. Ошол айныкса ошол жеке менчик студенттер коммерциялык негизде Кыргызстандан, негизи башка мамлекеттерден студенттерди жакшы алып атат, активдүү. Иншалла. Эң эле башкы причинасы демографиялык акыбалдан экен да, буюрса. Андан кийин дагы бул жака ошол студенттерибиз көп келип атат. Азыр бизде дагы кайсы тармактагы окууларда колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура жана башка неме барбы, PhD? Негизи өзү бир 3 багытта ошол тил курска, анан бакалаврга, анан магистратурага келет, анан сырткары ошол мобилдүүлүк менен exchange программалар аркылуу келет. Бирок мындай реалдуу бир пайыздар менен, бир болжолдуу пайыздар менен айта турган болсок, бир 80%, бир 70% эле бул азыр тил курс.
тил курс D4 визасы менен ошол языковой курска келген студенттердин агымы өтө жогору, талаптары да өтө жеңил. Анан өтө кыска убакытта келе турган жеңил жол менен келе турган жолдордун бири ошол тил курс болгондуктан ошол тил курска өтө көп келип атат. Жана бакалавр, магистратурага чындыгында Кыргызстанда да топ даражалар болуш керек да. Экинчи уровеньден жогору болуш керек. Андай студенттер өтө аз, бир ачыгына келгенде бир 3%, 4%га деле жетпесе керек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин азыркы алып барып жаткан элдик подкаст платформасы дагы жана дагы билимдик маалымат таркатуучу справочный аккаунттардын баардыгын биздин колдоп келе жаткан чоң демөөрчүбүз. Бул Кореядагы мобилдик уюлдук телефон саткан жана сим-карта берип жаткан биздин мекендештерге жардам берип келе жаткан NC Fond компаниясы болуп эсептелинет. Жана ошол компанияга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Кош колдоп баардык биздин мекендештерге дагы колдоо көргөзүп жана биздин дагы ушул иш-чараларды колдоп келе жатканына. Телефон же болбосо сим-карта жана башка кызматтар керек боло турган болсо, Кореядагы NC Fondго кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бектур жана өзүң айтып кеткендей, студенттердин бул жака келүү агымдарын айтып өттүң, жана 3 багыт менен келип атат депчи. Андан кийин Кореядагы студенттердин жалпы портрети кандай азыркы учурда? Кореяда жалпы портрети, жалпы саны негизинен азыр бир 2700дөн ашып бир 3000ге таталап калды. Өтө бул бир 4 жыл, 5 жыл мурдага караганда бир 4 эсе жогорулады деп айтсак болот. Ошол бул көбөйгөн өтө бир жакшы немеси бар. Анан сан жагынан өтө жакшы көбөйүп жатабыз. Бирок сапат жагына келгенде чоң ажырымдар бар. Ошол эле учурда Кореяда негизи стипендиялык программалардан бир GKS программасы бар. Кореянын өкмөтү эл аралык студенттерге, сырткы мамлекеттердеги студенттерге атайын бардык расходдордун каржылап, ай сайын стипендия берип окутат. Ошол программа менен келип өтө жакшы билим алып жаткан студенттер көп. Алар жакшы университеттерде окушат, жакшы шарттарда жалаң таза билим алып кетип аткан студенттер бар окуунун арты менен. Жана ошондой эле өздөрүнүн контракттары менен окуп, иштеп тапкан акчасын ошол контракттарына жеткизип, бир орто студенттерде окууну дагы, ишти дагы бир балансты сактап окуп аткан студенттер бар. Жана ошондой эле мына акыркы багыты өтө көбөйүп кетти, өтө көп жана өтө актуалдуу бир талаш тартыш, бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Бизде билесиз, Россияда мигранттарга болгон кысымдан улам, миграциянын бир аналогу катары бул Кореяга эсептелип калды да. Кореяга расмий жумуш жолу менен келүү эми бир топ убакытты, анан мээнетти талап кылат. Ал эми студент болуп келүү өтө жеңил болуп калды. 3 айдын ичинде студент болуп келсе болот дагы. Көпчүлүгү ошол эмени как миграциянын бир багыты катары көрүп алды дагы. Кореяга окуу менен келип иштейм деген студенттердин саны өтө көп. Хорошо, бул алгы Россиянын биздин Кыргызстандагы мекендештерге кандай тиешеси бар? Жок, российский гражданствосын алган мекендештер келип атабы же кандай? Жок, бир аз түшүнбөй калдыңыз окшойт. Бул биздин Кыргызстандын жарандары негизи мектепти бүткөндөн эле бир жака чыгып иштеп келүү азыр өтө эзелтеден эле бир негизги окат болуп калбадыбы. Ошол эле учурда мурдатан барып жүргөн Россия азыр анчалык кабыл албай коюп кысуу болуп, башка жакты миграциянын башка аналогун табыш керек. Анан барганга кайык жеңил, Корея жеңил. Анан Кореяда жанагы аймактагы студенттерде баягы жумасына бир күндүк окуулар ошол студенттерге иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атат дагы. Студенттердин басымдуу бөлүгү ушул тармакта тандап келип атат. Жумасына бир күндүк деп неме болгондо, жумасына бир күндүк болгондо бул колледждеби же немедеби, бакалавриаттабы? Ал колледжи дагы бар, бакалавры дагы бар. Булар жумасына бир күндүк дегенде мындай түшүнбөш керек. Негизи сабак программасы как положено болот. 4 күндүк, 5 күндүк ошондой эмеси болот дагы. Башка сабактарды онлайн коюп коет дагы. Бир күнгө офлайн сабактарды коюп коет. Ошол күнү студенттер барып сабагын окуп, калган күндөрү иштесе боло турган университет. Иш боюнча айтып калдың да, ошол иш боюнча өзү студенттерге ограничение бар эмеспи? Чектөө бар. Ошо чектөө боюнча айтып кетсең, деги эле колледж, бакалавриат, магистратуранын чектөөлөрү башкабы, ар башкабы же үчөөңкү бирдей эле кетелби? Негизинен расмий түрдө Кореяда D4 визасында официалдуу иштегенге болбойт, языковой курста. Ал эми бакалаврда болсо жумасына ошол 20 саат деп билебиз. 20 саатты расмий түрдө иштесе болот дейт. Бирок Кореяда
эме кагазга жазылгандай жашаш кыйын да. Анан буга чейин эмеде Кореяда жумуш күч жетишпей бүт бардыгына көчүрүп коюп атканда, анан 6 ай визасы жок нелегалына деле бүт бардыгына кенен иш берип, анан ага көрсө да көрмөксөңгө салып ошондой акал болуп аткан. Бирок бул узакка созулган жок, 2-3 жылга созулду. Бул өзгөчө коронадан кийин бир 21, 22, 23, 24 жылдары аралыгында студенттерге окуганча ишти өтө бир жакшы неме болуп атты. Ошол моментте окуганча иштеп эме тапканда чыныгында жакшы акча табып атты. Өтө жакшы жашоолордо жашап атты. Бирок бул тема азыр актуалдуулугун жоготкон. Эгерде ким мындай максатты көздөп келе турган болсо, өтө чоң жаңылыштык жасалып аткан болуп атат дагы. Келип өкүнгөн студенттер, келип ач калган студенттер, кыйналып үйдөгүлөрдөн акча салдырган студенттердин саны өтө көп. Бунун себеби эмнеде? Жана азыр экономический кризис деп атпайбы? Бизде заводдордо да иш азайды. Ошонун бирден бир себеби ушулбу? Же болбосо тигил студенттердин окуу лишний же рейдтер көбөйүп, булар студенттерди кармап атабы же кандай? Негизинен бул жакта Кореяда университет тарабынан деле басымдуу биз чектөө жок, иштебегиле деген. Жана ошондой рейдтер буга чейин алдыңкы президенттин доорунда болуп атканда өтө көп болуп атты. Азыркы учурда анчалык деле басымдуу рейд деле жок. Рейд бар, бирок аз. Бул доставка багытында өтө катуу болуп атат азыр. Өтө деле мисалы именно рейдтен улам иш таппай атам деген студенттерди бир 10% деле кездештирсек, басымдуу бөлүгү негизи иш жоктуктан. Бул эмне үчүн иш жок болуп калды? Себеби коронадан кийин Корея бүтүн дүйнөгө мындай кулачын өтө кенен жайып салды да. Кенен жайып салды. Келип өтө жеңил болуп калды дагы, бүткүл дүйнөдөн студенттер аябай агылып кирди. Буга чейин мисалы 2022-23 жылдары бир аймакта бир 10 студент, чет элдик студент боло турган болсо, азыркы ошол эле жерде бир 100 студент бар да. Анан конкуренция өтө көбөйдү. Кореяда воннун куну түшүп кетти. Жана ошондой эле жумуш күчү негизинен жетишпей атат. Ал тургай чет элдиктер эмес, кореецтердин өзүндөрүндө дагы жетишпей атат деген немелер бар. Кандайдыр бир деңгээлде. Ошондуктан подкасттан пайдаланып айтып коеюн, эгерде кимде ким Кореяда окуу менен барып иштейм десе, бул чоң жаңылыштыктарга дуушар болуп калат. Машалла. Акча деп неме ошо ниети менен келгендер, мындай так кесе айтып бер, орточо эсеп менен биздин студент болуп келгендер канча акча табышат? Студент болуп булар дагы айрымдары түргө бөлүнөт да. Мисалы кээ бир студенттер бар, жакшы топ вуздарда, мисалы ЖКСте же болсо ЖКС болбосо дагы мындай Йонсел сыяктуу же бир жакшы немеде университеттерде окугандарга булар негизинен китептен баш көтөргөнгө убакыт жок. Анан буларда мындай иштегенге өтө кыйын, убакыттары дал келбейт. Жана ошондой эле мындай көпчүлүгү үйдөгүлөрдөн каржыланат же болбосо кандайдыр бир стипендияларды алып ошентип акча таппайт. Эгерде бир жакшы жалаң билим алам десең, Кореяда ишти көзөө өтө кыйын. Анан экинчи бир бөлүгү бар, жана баланс сактап аткандар. Булар жумасына 3 күн, 4 күн сабак кылат, сабакка барат, анан сырткары сабактан кийин кошумча кафелерде, магазиндерде иштеп эме кылгандары бар. Алар орточо эсеп менен сааттар аз болуп бир 1,5 миллион ошонун тегерегинде акча табат. Бул сомго эсептегенде примерно бир 60 миңден 80 миң сомдун эсеби, бирок бул негизи Кореяда өздөрүнүн чыгымдарын өздөрү аран каптайт деп айтсак болот. Анан үчүнчү бөлүгү бар. Булар жанагы жумасына бир күндүк университеттерде мындай полный ставка иштегендер. Полный ставка иштегенде Кореяда 2,5 миллиондон 3,5 миллионго чейин айлык алса болот негизиненчи. Бирок анда да иш кээде болот, кээде болбойт. Бир күн бар, эртең жок, бир күн ору, бир күн соо дегендей мындай стабилдүү чоң акча табуу кыйын. Анан ошол эле учурда мындай жакшы иштеп, мындай катар иштеп, өтө сонун иштеп дегенде 3,5 миллиондон бир кара жумуштан ошентип тапкандар бар. Анан бирок аз. Бирок ошондой буга чейин келип, алар кимдер тилди жакшы өздөштүргөн, анан бир иштин баардык түрлөрүнө даяр, бир аракетчен немелер ошентип иштеп атышат. Иштегендер иштеп атат, анан в то же время ошол эле бир күндүк окут дагы, эгерде тилди билбесе, жөндөмү жок болсо, алар дагы мындай өзүн өзү эптей албай калган студенттер дагы өтө көп.
Анан тагын бир өзгөчө бир түрү бар. Бул кыргыздарга өзү тиешелүү. Өзгөчө бизде жанагы машина рыногу өтө бир актуалдуу болуп атат Кыргызстанда. Өтө кыргыздар үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүктөр ачылган. Ошол мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып студенттерге бул машина менен иштөө өтө жеңил, график жагынан дагы башка жагынан өтө туура келет дагы. Көпчүлүк студенттер ошол бир машина экспорт тармагына өтүп кетип, ошол жактан мындай чоң көзгө сыярлык жакшы акча таап аткан студенттер бар. Ошол жагынан бирок бул дагы кайсы убакытка чейин чозулат, кандай болот анысы белгисиз. Бирок учурда акыркы жылдары ошол тармак өтө актуалдуу болуп атат. Булардын студенттерибиздин иштегени барабар, то есть окуп жана иштеген немеси деги эле биздин мамлекеттин статусуна эч кандай залакасы тийгизген жокпу азыркы мезгилде? То есть неме дегеним немеде мисалы рамка бар. Жумасы 20 саат дедимби? 20 саат боло турган болсо, адан тышкары чыккан боло турган болсо, эгерде жана полициялар кармаш болсо, адамдын үстүнөнчү поличный кармоо болсо, муну кандай сразу депорт кылабы же лишайт этип неме кылып коебу же кандай чаралар көрүлөт же штраф салынат канча көрүмдө? Иштин кандай абалда, зыяны неме кандай тургуда кармалганына байланыштуу. Мисалы, тил курста кармала турган болсо же бакалаврда өтө бир оор бир тыюу салынган жумуштар менен кармала турган болсо, сразу бир немеге басымдуу бөлүгү депорт болуп кетет. Анан айрым учурлар бар, жеңилирээк иштерде, бир кафелерде окуу убактысынан сырткары убакыт болуп калып аткан болсо, ошондой бир жеңил учурларда кармалып кала турган болсо, айрым себептер менен далилдеп бере алса, булар айып пул төлөп кутулуп атат. Анан баса белгилеп айтып кетүүчү нерселер, булар да Кореянын ичинде эгерде бир 2,5 миллиондон ашык айып пул төлөп калсаң, төлөгөн жакта деле алар кийин визалары узартылбай калат. Көп студенттер ошентип кеткенге мажбур болуп калат. Өтө жакшы. Анан мамлекетке залакасы качан бир 2 учурда эле тийгизет. Качан студент ошол кет деп эмесе убагында чыгып кетпей калса, нелегал болуп калып кете турган болсо, ошондо жалакасын тийгизет. Анан бул жакта качкын визасына тапшыргандар. Ошол 2 фактор тийгизет дагы, ошол дагы Кыргызстанга мындай виза берүү процесстерин ошолар кыйындаштырат. Биз азыр Өзбекстанды билебиз. Өзбекстандын нелегалдардын көрсөткүчү 10%га жакындап калды. 9% болду. Дагы бир эле эгерде дагы 1% адам нелегалга чыга турган болсо, Өзбекстанга виза берүү токтотулат. Учурда дагы бир топ кыйындыктар пайда болгонун уктук. Ошол эле эме Кыргызстанга дагы келип калышы мүмкүн. 2025-жылгы 2024-жылдары ошол Өзбекстандан студенттер агымы бир аз неме шарттары кыйындаштырылган деп уккан элек да. Былтыркы мурдагы жылдарычы деги мындай мурункудай болуп көп келбей калган депчи. Кыскасы айтканда бүт бардыгы причина следственный связь дегенде бүт бардыгы бири-бирине себепчи экен. Бири-бирине тиешеси менен экен да. Анан ошо менен дагы ушул жерден бир баса белгилеп айтып коелу. Бирок азыркы учурда деле Кыргызстанга Орто Азия мамлекеттеринин ичинен өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Өзгөчө бул Өзбекстанга салыштырмалуу эмеде бизге виза берүү процесси бир топ жеңил, өтө эле жеңил. Мисал ала турган болсок, Өзбекстанда бизде жана банктык эсебин көрсөтүшүң керек болот да, Кореяга кетиш үчүн. Ошону көрсөтүү Кореянын расмий банкы Өзбекстанда бар. Ошол банкта алардын накталай бир $10,000 акчасы алардын банкында 3 ай бою туруш керек. 3 ай бою $10,000 бир банкта сактап туруу, бул биздин көпчүлүк адамда мүмкүнчүлүгү жок анча акчаны сактап турганга. Аларда эгерде илбан виза менен келе турган болсо, даже мына тил курска дагы экинчи уровень талап кылат. Ал эми бизде Кыргызстанда экинчи уровень бар адамдар бир 10%га да жетпейт. Эгерде бизге дагы кудду ушундай Өзбекстанда эле талап киргизип кое турган болсо, Кыргызстандан студенттер келиби 90%га кыскарып кетсе десек болот. Азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул дагы канчага чейин чозулаарын билбейбиз. Ошондуктан убакыттан пайдаланып калыш керек. Иншалла, өтө жакшы. Анан дагы неме боюнча айта кетели, мүмкүн боло турган болсо мындай студенттердин же визовый маселени бир аз кененирээк ачып берсең. Студенттер мисалы бакалавриат колледжге келди, кайсы виза менен кетет, бакалавриатта кайсы виза, канча убактарда алмаштырса болот, магистратурада кандай виза, ушуну бетер деги эле пик кайерге чейин бара алат булар.
визовый иерархияны баштан ары айта кетейин. Негизи эле визовый карьера курам деген адамдар үчүн бул студент визасы эң жакшы виза да. Корея студент болуп келүү Кореяда легалдуу түрдө өтө көп убакытка жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет жана ошондой эле өтө чоң бир деңгээлге чейин жеткенге, гражданствого чейин жеткенге чейин мүмкүнчүлүктөр ачып берет. Мисалы ала турган болсок, эгерде силер кайсы бир турист болуп, качкын болуп келип калып кетсеңиздер, же бир башка визалар менен келе турган болсоңуздар, силерде визовый иерархия жок. Кайсыдыр бир жылга чейин тура аласың, андан кийин кетишиңе туура келет. Ал эми студент болуп келе турган болсоң, келечеги өтө кең. Алгач баштап тепкич менен айта кетели. Биринчи эле эң аз басымдуу бөлүгү, эң оңой келсе боло турганы тил курсу, D4 визасы. D4 визасынын талаптары эч кандай тил сертификаттары талап кылбайт. Бир болгону бир 15 аттестаты болсо, анан корей тилине бир базалык билимиң болсо, чалдыр-чулдур сүйлөй алсаң болду. Ошондой адам баарына келе алат. Бул Кыргызстанда бир 90% эле элдер бул талапка жооп берет да. 90% дейин, эми бир 16 жаштан баштап бир 30 жашка чейинки элдердин бир баарында эле бир буга келүүгө талапка жооп берет булар. Собеседованиядан кантип өтүп алат? Кыйын эмеспи? Собеседованиялар бир экинчи уровеньдин деңгээлинде бир 10 чакты суроо берет. Ошол суроолордун баарына туура жооп берген студенттер фактически бар деп атат. Жеңил эле. Андан кийинки баскыч D2 визасы. D2 визасы D4-кө караганда бир топ артыкчылыктарга ээ. Анда сен үй бүлөңдү чакыра аласың. Жана Кореяда бир жыл 2 жыл сайын узартып туруу керек. Анан бир топ 21 саатка чейин мыйзамдуу иштегенге уруксат берилет. Артыкчылыктары бар. Андан кийин D2ден ошол бакалавр, магистратура эмеге чейин окусаң болот. Андан кийинки визовый баскыч эң эле биринчилери бул E9 визасы. E9 визасына заводдорго, эмелерге кире турган болсоң, биринчи E9га киресиң, анан бир жыл өтпөй эле E7ге өтүп алсаң болот. Мисалы, менин билишим боюнча E9дар Кыргызстандан IPS программасы менен келсе, бир 4 жылдан ашык эмгектенип, анан E7ге өтө алат. Туура? Азыр бир аз өзгөртүлдү. Мисалы 2 же 3 жыл иштегенден кийин эле E7ге өтө алуу мүмкүнчүлүгү болуп калды да. Вот студенттерде ошол 1 жылга жетпеген аралыкта E7ге өтсө болот. Анан дагы бир эмеси D2ден сразу немеге өтсө болот. E7ге да сразу өтсө болот. Анан кече жакында 2026 жылдагы жаңы визам чыкты. E7ден прямой, то есть D2ден сразу F2ге секирген виза. Машалла. F2 бул определенный өзүнүн тизмеде студент университеттери бар. Ошол университеттерде IT багыттарында жана ошондой эле инженерия жана бир математика ошол сыяктуу багыттарды бүткөн болсоң, прямой F2 визасына алсаң болот. F2 не виза? F2 бул өтө бир жакшы мүмкүнчүлүктөр берет. Аялың, үй бүлө мүчөлөрүң бардыгы иштегенге мүмкүнчүлүктө, то есть болот. Жана ошондой эле, бирок мунун бир эле немеси, бир строгу болот. Бул биздин жанагы Америкада грин карта дейт го. Ошого чейинки, ошондой деңгээлде эмес, ага чейинки бир өтө күчтүү жакшы визалардын бири. Анан немеде баса кетчү дагы бир жагдайды белгилеп коеюн. Студент D2ден кийин ошондой бир жумушка E9га, E7ге, F2ге өтүү үчүн жумуш таап алыш керек да. Ошол периодко атайын D1 деген виза бар. Ошол D1 виза буга чейин 2 жылга берилчү, азыр 3 жылга созулду быйыл. 3 жыл бою силер ошол 3 жыл бою Кореянын ичинде жумуш издеп, өзүңдөр жумуш таап кетип кетсеңиздер болот. Анан эгерде Кыргызстанга кетем деген ниети барлар жөн ана 3 жылды подработка кылып туруп, анан Кыргызстанга кетип калса болот. Анан мен билишим боюнча Америкада ошол визаны бир 6 айга эле берет деп уктум. Бирок канчалык деңгээлде неме бир расмий маалымат эмес. Бирок 6 ай именно ошол талаптын аркасынан Америкада окууну бүткөндөр жумушка орноша албай калтат, орношуп жетише албай калтат. Анан дегенден ушул тарабынан Корея бир топ артыкчылыктуу деп айта алам. Машалла. F2ден кийин? F2ден кийин өтө жакшы бир F5 виза бар. F5 виза бул биздин как гражданство сыяктуу эле. Анда эч кандай бир жерде иштегенге милдеттүү эмессиң. Жана ошондой эле сен Кореяда каалаганча кирип чыгып өмүр бою жашасаң болот. Бир гана бизде Кыргызстанда паспорттун срогу бүтөт го. Ошол сыяктуу эле ID картанын срогу бүтөт, баары эле алмаштырып аласың. Виза чыкпай калат, андай мындай коркунучу жок. Корея ВНЖ.
ВНЖ кыскасы Корея жарандардыкындай эле укуктары бар, бирок шайлоого укуктугу жок. Бир эле ошол шайлоого катыша албайт. Ошо шайлоого катыша албайт, Кыскасы мындай айта кеткенде, жалпылай айта кеткенде, D4 визасы менен келет экен колледжге. Канча срок? D4 визасы менен келди, 6 айдан 2 жылга чейин окуй алат. 6 айдан 2 жылга чейин окуй алат. 2 жыл бүтүп туруп анан кийин D2-ге которулабы же бүтпөй ага чейин эле которулса? Каласа 6 айдан кийин, каласа 1 жылдан кийин, каласа 1,5 жылдан кийин, главный ошо 2 жылга чейинки аралыкта D4-кө которулуп кетиш керек. D2-ге которулуп кетиш керек. D2-ге көтөрүлүш. Анан D2-де бакалаврда 4 жыл окуса болот, же колледжде 2 жыл, бакалаврда 4 жыл окуп, магистратурада 3 жыл, же 2 жыл, анан кийин докторантура, ошентип отуруп бир 10 жылга чейин студент болуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бардыгы D2-нин ичинде эле окуй берет. D2-нин ичинде эле окуй берет. D10 болсо бул 3 жыл промежуток жумуш издеп атат деген статус менен. D2-ден кийин ошого D10 менен 3 жыл убакыт берилет экен, эч кандай магистратура сагиттерде окуу эмес, жөн гана жумуш издеп атат деген. Бу да ушундай жумуш издеп аткан убакта жана сабапчы ачып, неме, юрлицо ачып, наркотик привилегиялары барбы? Мындай жакшы жактар же анда мүмкүнчүлүктөр жокпу? Визанын эми өтө түрү көп. D10дон кийин өтө көп визага секирсе болот негизи. Көпчүлүк азыр Кыргызстандагы студенттер жанагы бизде Кыргызстан менен Кореянын ортосунда бир бизнес талаалары өтө кенен ачылган. Ошол жактарынан D9-1 деген виза бар. D9-1 деген виза бар. Булар университетте именно ошол бизнес жаатында окуган студенттер үчүн берилген виза. Ошолорго сабапча ачуу мүмкүнчүлүгү бар. Баягы D2-ден сразу эле бачым эле D9-1ге өтүп кетүүгө мүмкүнбү же D10го андан кийин D9-1ге өтүш керекпи? Анын талаптары негизи студент акыбалын көрүш керек да. Сразу эми ачканга даремети жетсе дароо болот. Мисалы, эгерде жөнөкөй бирок биринчи D10го өтүп алганы өтө дурус. Себеби D2-ден компанияга киргендер деле, компаниялар деле сразу E7, E9 менен албайт да. Жумушчуларды биринчи D10до иштетип, кайсыдыр бир убакыт жанагынын иштөө эмесин көрөт. Эгерде бир 6 ай же 1 жылдын ичинде бир туура эместе мындай өзүн жакшы көрсөтүп, туруктуу иштей ала турганын далилдей алса, анан бир рабочий виза берет да. Ага чейинки берүү бир аз рискованный. Өтө жакшы. Биякта Кореяда жанагы иштеп жанагы студенттер сая көп келип атат, жаш студенттер келип атат да, 17-18 жаштагылар дагы эме келип калып атат, 18-19 жаштагыларчы кыздарыбыз келип атат иштеп. Деги эле Корея боюнча бул коопсуздук маселеси жана ошо студенттерге каратылган жанагындай деги эле зарубежный өзгө өлкөдөгү жарандар үчүн мындай дискриминация бул тарапта кандай? Ошо студенттердин да жанагындай жашоосу бул жакта Кореядагы иштөө маалындагы ырык көрсөтүү, наркотиктер мындай фактылар катталып атабы же кандай болуп атат? Салыштырмалуу деңгээлде айта турган болсок, бир Корея негизинен коопсуз өлкө деп таанылат. Коопсуз өлкө деп таанылат. Мисалы, айрым учурларда Кыргызстанга караганда коопсуз болушу мүмкүн. Мисалы, Кыргызстанда ошол эле түндү бир кайсыдыр бир райондордон студенттерге өткөнгө бир түнү өтүү бир коркунуч да. Анан бул жакта мисалы күн түн деген түшүнүк жок. Анан мисалы ошол эле Америкага салыштыра турган болсок, жана барса келбей калбас райондор жок, каралар демелер жок. Анан олуттуу деңгээлде бир мисалы Түркияда кыздарга ырык көп көрсөтүлөт деп айтылат. Ошол сыяктуу эмелер салыштырмалуу деңгээлде азыраак. Анан коопсуз өлкө деп аталат, бирок ошентсе дагы Кореяда бир мындай ырык көрсөтүлгөн фактылар, эмелер катталып турат ара-арада. Ара-арада катталып турат. Буга чейин биз дагы бир 3-4 фактыга күбө болдук. Именно биздин кыздарыбызга жаш. Именно ошол студент кыздардан мындай жаңы келген эмелерден көпчүлүгү өздөрүнүн укуктарын билбейт, анан кайсы бир борборлорго кайрылыш керек экенин билбейт, анан тилдери жакшы билбейт. Ошондойлорду убакытчылардан пайдаланып кабылгандар болду. Анан ошондой кабылгандар болду, бирок Кореяда дагы негизи баягы үйлөнгөн өтө кыйынлашып кеткен. Анан баягы канчалык бир коопсуз деме өлкө болбосун, педофилдердин саны дагы бар. Кореяда дагы ал тургай Корея жарандары дагы айрым учурларда кабылгандары байма-бай бир жаңылыктардан чыгып турат. Анан ошол жаатынан эсептеп алганда 100% коопсуз деп айта албайбыз. Бирок
салыштырмалуу деңгээлде коопсуз. Мисалы салыштырмалуу мисалы бул Кореяда мыйзам тарабынан кыйла студенттердин коопсуздугу негизи эле аял заттын коопсуздугу алдын алынганда. Себеби мисалы Кыргызстанда артынан бир бала түшүп алса, мына үйүнө артынан чейин ээрчи барып, мындай күзөтүп, тынчын алып, мындай заблокко салып койсо артынан чалып, ошондой эмелер Кыргызстанда бир мыйзамдай эрдик катары бааланат да, мындай добивайся деп атат, молодец эркек деп. Эгерде Кореяда ошол эле аракеттер кыла турган болсо, же сүрөтүн тартып, же тынчын алып, чалып жазып, же болбосо үйүнө чейин ээрчип барып, ошондой кыла турган болсо, бул уже буга кылмыш жаза, то есть кылмыш иши козголот. Ошондой тармактардан алганда кыйла коопсуз. Өтө жакшы. Силердин ассоциацияңар ушул тараптын үстүнөн бир иш-чараларды алып барабы? Биздин ассоциация бул тарабынан Кореяда негизи кантип коргонсо болот, бир борборлор менен тааныштык. Бул жакта бир Хебараги деген борбор бар экен. Ошол борбор Кыргызда мындай анын ичинде өзү милициясы, немеси психологу бүт бар экен. Алардын экспертизалары да өтө күчтүү экен. Кантип эменин алдын алса болот, же ошону кабылган кезде кантип коргонсо болот. Ошол немелер боюнча тааныштык, бирок жалпы маалымат берүү тармагында бир топ алсыздык кылып атабыз. Ошондо бул жана сен айтып жаткан организация, корейский организация бүт баары конфиденциально болуп, бүт баардыгы мындай купуя иш жүргүзүлөт, буюрса. Өтө жакшы. Андан кийин немечи? Биздин жигиттерибиз да иштеп неме болуп атат. Бизде дагы өзүбүздө катталган неме айлык маянасын бербей коюу маселеси. Деги студенттерибиз дагы нелегально иштеп атпайбы? Булардын айлык маянасын бербей койгон фактылар да көп катталат да. Анан ошол боюнча кандай эмне кылыш керек биздин студенттер? Бул боюнча да өтө көп фактылар катталат. Биз дагы көп убактыбыз, энергиябыз ошолор менен сагылашып өткөн. Бул жактан бир нерсени билиш керек. Студенттер эмени корейстер да мындай коркутуп билет экен да. Сен баягы студентсиң, сага иштесе болбойт. Ал эмесе сен заявление жаза албайсың, не кыла аласың десе, студенттер коркуп калат экен. Анан бул жерде билиш керек, Кореяда нодонгбу борборлор бар, эмгек укуктарын коргоочу. Эгерде ал нелегал болобу, ал студент болобу, ага иштесе болобу, болбойбу, ал экинчи маселе. Башка маселе, ал иштеген адам айлык маянасын берүү, бул эң биринчи маселе. Ошондуктан андай адамдар түз эле нодонгбуга кайрылыш керек. Нодонгбу алар менен өзү ишкананын жетекчиси менен байланышып, тиешелүү чараларды көрүп, көп учурда алып берет. Анан болбосо ошол адвокаттарга, эмелерге кайрылса болот. Эгерде биз дагы кайрылса, биз ассоциациядагы бир топ учурларда жардам бергенбиз. Кантип ошондо силер ассоциация боло турган, ассоциацияга кайрылса силер өзүңөр барып сажандардан, директордон алып атсаңарбы, же через нодонгбу аркылуу барып кайрылып атсаңарбы? Бирок нодонгбу аркылуу да бергенде, айлыгын бери дейли. Визасына эртең залакасы тийбейби? Анткени дегенде бул биринчи факты хорошо, акчасын бербептир да, алып берди дейли. Экинчиси фактысы дагы ачылсачы, деги нелегально иштеди дегенде. Бунун үстүнөн дагы беркин студенттерге деги эле мына биздин мекендештерге залакасы тийип калбайбы? Эми биз баягы студенттер ассоциациясы мыйзам түрүндө барып неме кыла албайбыз. Биз эми жакшылыкча адамдык деңгээлде түшүндүрүп, көпчүлүк адамдар бар тил жаатынан жетпей калат дагы, ошонун үстүн түшүндүрө албай, же студент менен эменин ортосунда келишпестиктерден улам бербей калышы мүмкүн. Ошолорду биз мындай жана жылуу сүйлөшөң, жыланын ийинен чыгып тур дегендей барып жылуу жумшак сүйлөшүп алып бергенге аракет кылабыз. Анан биз эгерде такыр эле болбой атса, анан нодонгбуга кайрылабыз. Анан нодонгбуга кайрылган чакта деле бул жакта билиш керек, миграция кызматы, студенттердин визасын эмесин көзөмөлдөгөн кызмат, бул башка бөлүм. Ал эми нодонгбу менен экөө бир таптакыр башка министрликтерге карайт дагы. Экөөнүн ортосунда неме жок. Эгерде бул жактан түшүп калса, бул жакка маалымат өткөзүп берүү деме жок, байланыш жок. Ошондуктан ал тарабынан мындай анчалык деле коркуунун кажети жок. Бектур, анан кийин да бул жерде канча деген студенттерибиз бар. Көптө жаңылышпас адам болбойт. Ошонун негизинде эле айта турган нерсе, студенттердин бияктагы жашап жаткан биздин мекен студенттерибиздин мындай көп көзгө басар катачылыктары кайсылар? Эң чоң катачылыктардын бири азыр акыркы күндөр өтө көп катталып аткан, келет дагы тил курстан бакалаврга өткөнгө өтө шашылат.
бакалаврга өткөн өтө шашылат дагы. Көбүнчө 6 ай окуп туруп эле бакалавр өтүп кеткен эле шашылат да. Анан негизинен эгерде Кыргызстандан жакшы өздөштүрүп келген эмес болсо, 6 айдын ичинде бир 2 эле уровень үйрөнүп алыш мүмкүн да. Демекчи, анан экинчи уровень менен Кореяда комфорттуу жашаш өтө кыйын. Биринчиден бир кеңеш катары айтып кетер элек, бул менин кеңешим эмес, бул жалпы эле Кореяда буга чейин бүтүрүп ийгиликтүү иштеп аткан адамдардын кеңеши ушундай. Эгерде Кореяда келечегиңди көрө алсаң, бир ордун табам десең, узак убакытка жакшы комфорттуу жашайын десең, биринчиден бул фундамент, бул тил курста тил үйрөнүш керек. Фундамент канчалык бир бекем болсо, бекем катуу терең болсо, зданияда бийик курулат го. Ошол сыяктуу эле карьераңда бийик курулуш үчүн, мүмкүнчүлүктөр кенен болуш үчүн фундамент өтө бекемдеш керек. Тил курста жок дегенде 5-6 уровеньге чейин окуп алыш керек. Жок дегенде 3-4кө окуса деле Кореяда мындай комфорттуу жашаса болот да. Анан виза эгерде тилди жакшы деңгээлде сүйлөй ала турган болсо, Кореяда өзүнөн өзү бир топ мүмкүнчүлүктөр ачылат, жаңы жолдор ачылат. Окууларын жакшы окуйт, контракт жеңилдиктер болот. Бизде азыр Кореяда жаңы иш жок кыйынчылык учурунда көпчүлүгү 6 айда, жумасына 5 күндө сабак. Анан жашоо кыйнайт, акча жетишпес болот дагы, сразу эле иштейм деп ойлоп бакалаврга өтүп алат, жумасына 1 күн университеттерге. Бирок өткөн чакта деле жаңы тилди билбегендиктин айынан бир мындай кыйраткан жумуш таппайт. Жыл бою каникул болсо деле мындай майнап жок да жүргөндөн. Ошондуктан тилди биринчи өздөштүрүп алыш керек, сөзсүз. Ошол тилди өздөштүрүп алыш керек. Анан кесип тандаганда алдын ала ойлонуп, көпчүлүгү мындай кыска ойлонот да, алдын көрөт. Эгерде биз мына жерди көрүп туруп баса бере турган болсок, сөз адашабыз да. Мындай жерди алып туруп басаң тушуна бир тоотурушу мүмкүн. Ошондуктан дайыма алысты көрө билиш керек деп ойлойм. Алысты көрө билиш керек. Бизге чейинки адамдардын өмүр тажрыйбалары, немелерин карап, кеңештери менен мындай 15-20 жылды аралыгын алып туруп ошол жолдор менен барса өтө жакшы болот. Өтө жакшы. Жана контракт боюнча айтып калдың да. Контрактты өзү чын айтканда неме, биякта да контрактты төлөп атканда да көбүнчө студенттердин проблемасы бар экен го. Бизге да билесиң, Аманат фонд деп да иштейт. Мен ал Даткай мекендештер менен, мекендеш тобу менен да чогуу иштешебиз. Аны карьерада биримдиги деп да ушу иш-чараларды алып келебиз да, иншалла. Анан ошол жерлерге дагы биздин студент кыздар, балдар да кайрылып коет. Бир определенный бир канча убакытка акча берип туруңуз, мейиске кайра эртең же бир жумадан кийин акчаңызды кайра чыгарып берем дегендер болот да. Ушул маселе боюнча эмнеге алар ушинтип атат? Эми контракт боюнча акча сураган негизи жумушчулуктан айынан төлөй алып аткан болушу мүмкүн. Анан көпчүлүгү мындай скидка университетте, ар кайсы университеттерде рейтингине жараша жеңилдиктерди аркандай берет да. Кээ бир университеттерде өтө жакшы жеңилдиктерди берет. Анан кээ бир университеттерде өтө тырышып окусаң эле жеңилдик алыш кыйын. Мисалы, мындай университеттерде окуган студенттерибизди биз 5 миллион, 6 миллион, 7 миллионго чейин контракт төлөйт 6 ай сайын. Элекке ошол эле учурда кээ бир университеттерде ошол чет элдик экенин эске алып, ошол 1,5 миллион ошондой эмедей контракттар чыгып турат. Ал эми жана кыска мөөнөткө берип туруң дегендер, булар контракттан дагы жаңы банкшот маселеси. Эгерде виза статусун өзгөртүп атканда же убактысыз срогу бүткөндө, ал банкшот коюшка туура келет. Банктын эсебинде кээ бир университеттерде миграционный, кайсы миграционныйга караса ар кандай дагы, кээ бир эмелерде миграционныйларда 20 миллион. 20 миллион, кээ бир миграционныйларда 16, анан 8 миллион, 10 миллиондуктары да бар да. 5 миллиондуктар да бар. Ошого карап туруп, ошол учурларда эми студентте кайдан акча, андай акча. Ошол учурда Кыргызстандан акча которуш керек болот же Кореядан бирөөдөн берип туруш керек болот. Ошол учурда студенттер өтө көп кыйналат. Кыскасы убактылуу, ал канча убакытка чейин кармап туруш керек счетто? Мисалы, Өзбекстандын жарандарына же бир проблемалуу немелерде 1 жумага чейин кармалыш керек, именно Кыргызстандан ата-энесинен которулган болуш керек деген талаптары бар жерлер бар. Бирок Кыргызстанда көпчүлүк университеттерде Кыргызстандан ата-энесинин атынан которулган болуш керек, же болбосо
Кореяда немеси эки документ болот да. Кимден атынан мындай хебе соңгум деяксо, именно чет элден кирип келген далилдеген акча неме. Анан шотунда тургандыгы жөнүндө акча, справка. Анан кээ бир миграцияларда ошо экөөнү тең сурайт. Кээ биринде бирөөсү Кореянын ичинде эле коюп койсо болду. Бир күн туруп турса жетет. Бирок бир күн туруп турса дегенде дагы студенттерде бар лимит маселеси бар банктик эсептеринде. Азыр баягы кибер преступность өтө жайылып кетти дагы чет элдик жарандардын лимитин өтө азайтып салды. Өткөн сентябрдан бери студенттер лимит маселесине өтө кыйналып атат. Мисалы бирөө 20 миллионго акчаны берип турган чакта деле ал бир күндө эле справкасы бүтөт, бирок лимиттин айынан аны бир нече күнгө бөлүп деле кайтарып бергенге туура келет. Акча өтө заморозка болуп калат. Лимитти жойсо болбойбу? Лимитти жойсо боло турган университеттер бар, анан банктар бар. Анан болбой турган банктар бар. Азыр буга чейин өтө жеңил болчу. Мисалы биздин алгач каткан карталарда 500 миллионго чейин лимит жозуп берди да. 500 миллион деген студент үчүн өтө негизи көп акча, бир нече үйдүн акчасы кирбейт. Андай акча негизи болушу деле мүмкүн эмес, бирок жанагы киберпреступностьтун айынан азыркы учурларда аны максимум ошо 20 миллионго чейин чозсо болот. 30 миллионго чейин чозуп аткандар бар. Бирок карта бат-баттан блок болуп, анан ошондой бир кыйынчылыктарга көп учурап атат. Ошондо. Өзү бизге да жана кече жакын билесиң, бир жыл мурун 2025-2024 жылдардагы жана акча которууларда бияктан сом, Кыргызстандан сом берем, бияктан мага вон керек дегендерде мошенниктер бир тайпа жүрдү Корея ичи боюнча. Өтө көп адамдарды алдап кетти да. Азыр Кудайга шүгүр акырын катарлары суюлду да. Же студенттердин ичи кандай болот? Анткени этоустардан ичи бизде да ошо жараткан Ата Тааламдын иншалла немеси менен, каалоосу менен ошо бир группа ачылып, анын ичиндеги ошо мошенниктердин баарын тазалап, азыр Кудайга шүгүр биз стабилдүүлүккө жеткенбиз да. Силерде да студенттер аралыгы кандай болот ошо мошенниктер? Студенттер аралыгында бербей коюп атат да кээ бирлер. Азыр эң актуалдуу маселе ушул цыганский перевод деп. Анан катары биздики буга чейин коопсуз болчу. Группадагы адамдар тазаланып эме болчу, бирок жана бир тешикти жапсаң экинчиси ачылып, мында бул жактан бирини жапсаң бири чыга берет экен да. Азыркы учурдага чейин ошол бизде комиссиялардын, курстук немелердин айынан цыганский переводко баргандар өтө көп да. Менин группабызда эң эле бир басымдуу актуалдуу тема ошол. Анан ошол эле учурда группага айрым мошенниктер да азыр дагы бар, кирип калып, студенттер өтө көп акчаларга алданып атат. Анан аны эмесине арыз жазып кайдалгандардан деле көпчүлүгүнүн немеси жок. Бир топ жолдору бар экен. Анан эми айтсак өтө бир өзүнчө бир чоң тема да. Азырга чейин эме кылып атат, өтө бир этият болуш керек. Кечөөнөрү биз да курултайга бардык го. Кыргызстан 2025 жылдын 4-чү элдик курултайга ошо бияктан элчиликтин колдоосу менен жана диаспоралар менен чогуу биргеликте барып келдик го. Экөөбүз да барып келдик. Ал жерде да ушул теманы менен көтөрүп, ички иштер министрлигине көтөрүлгөн. Бесинен буюрса. Азыр эми буюрса ошонун жыйынтыгы күтүлүп атат, бирок эки мамлекет аралык алакасы беген болуу боюнча бул маселени чече албайт экенбиз да. Мошенниктер болсо Кыргызстанда экен, жабыркагандар биякта. Студенттердин группаларынан да көп көрүп калабыз, именно биякта да мекендештердин группаларында. Студент балдардын ID паспорттан сүрөттөрүн жөнөтө берет да. Өзүнүкү эмес, бирөөнүкү деп туруп, өзүнүн атына бул менмин деп эле башка бир студенттин эмесин жөнөтө берет. Крайний ушул студент бала болуп калып атат да. Көп учурлар ушундай болот. Бунун баардыгы биздин жаш балдарыбыздын, жигиттерибиздин билбестигинен улам болуп атат да, билимсиздигинин айынан. Ушул жактардын үстүнөн дагы бир силердин KCA тарабынан бир иш-чаралар жүргүзүлүп атабы деген мындай кылмыштуулукту себеби менен күрөшүү да, алдын алуу. Биз менен эмес. Алардын немеси методикалары тыма өзгөрүп турат экен да. Биз утуру билген методикалар менен группалардан бөлүшүп турабыз. Анан утуру шектүү болгон адамдарды группадан тазалап турабыз. Ошентип эме кылып турабыз. Анан кантип алдайт мошенниктердин белгилери жөнүндө группалардан жарыялап турабыз. Бирок бул менен кантип чечсе болот, өтө терең кирдик, заявление жаздык. Мен өзүм дагы өтө чоң суммаларга да алдандым. Анан кайсы бир даражада кайтарып алдык, жарымын кайтара албадык. Мыйзамдуу тоскоолдуктар бар. Бул нерселерди биз
бара турган жергече бардык. Анан азыр учурда эме деген акыркы чечим мындай болуп атат. Эгерде ошо Сыканский периодду жоюу үчүн биз КС тарабынан эгерде эки тарап бири-бири менен макулдаша турган болсо, эки тарап тең биздин ассоциация которуп биз өзүбүз которуп берели деп атабыз. Акчаларынчы эки тараптан алып. Силер если мындай юридикалык организация болбогондуктан силерге кантип акча келип чыгат? Вот именно ошол маселесинен биз шот маселесинен ойлонуп атабыз. Анан мыйзам түрдө жооп берип алышыбыз мүмкүн дагы. Ошонун юридикалык жактарын тактап, эгерде бизге залоказ тийбей кала турган болсо, эме кыла турган болсо, биз ушул кадамга барабыз. Анан эгерде бир жол бербей турган болсо, бара албайбыз. Бирок эң эле бир чечим неме жолу, эффективдүү жолу ошол болуп атат. Өзү бир аз урматтуу мекендештер, бир аз тактап кетүүчү нерсе, Цыганский периодко эң бирден бир барган себеби курстан жана комиссия Кореядан Кыргызстанга которгондо комиссиядан жана курстан качуу максатында ошо Цыганский периодко барып атат да. То есть Цыганский период дегенде бул жактан Кыргызстандан бирөө сом бар дейт, биякта бирөө вонум бар дейт. Ошондо экөө бири менен алмашат. Интернет курс менен эле да. По факту интернет курс менен алмашат. Бизде дагы Gmail, Хампас, жана дагы неме EDHP деген группаларыбыз бар да. Ошолор аркылуу деле которсо болот, бирок алардын комиссионный бар, комиссиясы бар, окуу немеси. Жана дагы өзүнүн неме эле өздөрүнүн интернет курсу бар да. Биздин мекендештер жок дегенде 1000 сомун болсо дагы мекениме салып калайын деп, биякта ушу бул жолго барып атат, бирок бул жолдо 100 000 деп 200 000 деп акчасын алдырып коюп атат да көптөрүбүз. Ошо көп мекендештер да ошондой жолго барып атат да. Ошол учурдан пайдаланып айтып кетелик. Колдон келишинче проверенный, колдон келишинче ошо тастыкталган жолдор менен которуңуздар. Эгерде андан дагы эме ошо тастыкталган жол менен колдон келишинче которуңуздар. Эгерде бул жерде Цыганский метод менен дагы чын айтканда буга да дасыксаңыз, жана көзүңүз жетсеңиз, то есть немеден доказательный базалар менен андан кийин которсуз. Анткени дегенде бунун үстүнөн дагы эртең акчаңыздарды алып чыгаруу эки эсе чыгашага кетип калат да. Ошон үчүн буну дагы мошенниктердин дагы бирден бир түбүнө жетиш үчүн азырда ошо Ички иштер министрлигинин биякта өкүлү бар. Талгат Байкелер менен ошо тыгыз байланышта ошонун үстүнө иштелип атат да буюрса. Кореяда да өзү ошо мошенниктер бир аз көбөйгөндөн көбөйүп атат да. Акырын. Ошон үчүн биздин студенттерге дагы могул информационный тарабынан дагы кылмыштуулукту, мошенничествону алдын алуунун үстүнөн дагы көп эскертүүлөр жүргүзүп кетишибиз керек экен буюрса. Ооба, эң актуалдуу маселелердин бири, бирок муну менен дүйнө жүзү күрөшүп атпайбы? Анан атыкүлдү ошол бизде Кореянын эмесин биз кыйын деп элестетебиз да, милициясын кыйын деп элестетебиз, бирок бул тараптан Кореянын өзүндө дагы маселелер Кыргызстанга караганда чоң экен. Өтө чоң. Өтө чоң экен. Анан даже биз өзүбүз да бир нече арыздар менен кайрылдык, биздин тааныштар кайрылды. Бир жыл, 2 жылдар убакыттары өттү, бирок мындай майнап азыркыга чейин көрө элек. Корея тараптан дагы. Бирок негизи өтө чоң маселе да, кибербүрүштүн заманынын агымы муну күрөшөтө негизи. Аракет кылабыз, бирок ооба, эң чын айтканда эң эле биринчи жакшы бул кылмыштуулукка эң жакшы күрөш бул элибиздин алдын ала неме билүүсү да. Эмне кылып которуп атканын, кайка которуп атканын билип, алдын ала дасыгып, мындай тийиштүү кандай официалдуу жактар менен которуп турган болсо, иншалла бардыгы жайында болот да. Ошол зарабын бир аз баса белгилеп айтыш керек да, иншалла. Анан кийин да айта турган нерселер, студенттер тараптан мындай студенттердин дагы мындай кечөндөрдө Кыргызстанга барып айтылды, жана реинтеграция боюнча биздин мекендештер реинтеграция боюнча жана биздин биякта окуп жаткан студенттерди кайра мекенибизге кайтаруу маселеси. Ошолор боюнча кандай иш-чаралар силердин ассоциация тарабыңардан бир мындай көзгө басар иш-чараларды жүргүзүп жатабы? Реинтеграция маселеси өтө бир бизге Кыргызстандын өнүгүшүнө эң баягы стратегиялык бир маанилүү неме да. Себеби дегенде биздин эң эле алдыңкы муун башкара турган келечек муундун эң эле сабаттуу, акылдуу муундары азыркы учурда четке чыгып кетип атат, четте калып биз өзүбүздүн таланттуу, акылдуу жаштарыбыздан айрылып калып атабыз. Бул учур Кореяда дагы өтө көп. Кореяда дагы мына сыяктуу эң алдыңкы университеттерди бүтүргөндөр
жакшы бүт туруп бизде Samsung'da иштегендер бар, бүт эле алдыңкы IT компанияларда иштегендер бар. Бир топ чоң ийгиликтер жараткандар бар да. Бирок алар ошол бул жакта калып кетип атат. Немеден негизи жеке өздөрү үчүн чоң ийгилик. Бир жараныбыздагы өзүнө өзү жакшы жеткени биз үчүн да сыймык, бирок ошол эле учурда Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлоп айта турган болсок, Кыргызстан үчүн кайсыдыр бир деңгээлде жоготуу болушу мүмкүн да. Ошондуктан бир нече фактор бар. Бул үчүн биринчиден биз биринчи кыргыз студенттерге өздөрүнүн патриоттук сезимин ойготуу маселеси. Кыргыздан кыргыз экенин далилдөө үчүн, кыргыздын улуттук немелерин мекенге болгон сагыныч сезимини, баалуулуктарын жеткизүү үчүн бир немелик деңгээлде ошондой бир маданий иш-чаралар көбүрөөк уюштурушу керек болуп атат. Маданий иш-чараларды анан экинчи тарабынан биздин Кыргызстанда азыр буга чейинки саясий абалдар, мамлекетте болгон кыйынчылыктар көпчүлүк неменин келечектерин мунун немесин суутуп койгон да. Бирок азыркы акыркы өзгөрүүлөр, акыркы Кыргызстан өсүү темпи, баягы үзүлгөн үмүттөрдү кайрадан улап, мындай үмүт отун тутандырып атат да. Анан ошол эле учурда азыр студенттердин кайрадан мекенге барганда дагы мекенде жакшы айыл-акылар көтөрүлө баштады. Азыркы учурда өтө сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлө элек, бирок түзүлүү алдында турат буюрса. Анан бир-эки немелик тосолдуктар бар. Бул ошол дипломдорун кабыл алуу маселеси. Көпчүлүк ушул Кореяда окугандар диплому жарайбы, жарабайбы деген маселе бар чет өлкөдө. Анан алардын дипломун танууда негизинен Кореяда окуган дипломдорду Кыргызстанда биз барып, биз менен ошо курултайда бир тактап келдик. Дипломду ал жакта барып бүт неменен танытуудан өтсө бүт Кыргызстанда тааныйт. Аккредитациядан өтүп алыш керек. Ошол жактан өтүп алса тааныйт. Анан топ 1000дикке кирген университеттер болсо түздөн түз тааныйт. Түздөн түз тааныйт. Жана ага кирбеген студенттерди мисалы эң эле бир чоң көйгөйлөрдүн бири бул PhD маселеси болуп атат да. PhD маселеси Кыргызстандан мисалы Кореядан же чет өлкөдөн студент PhD-ни бүтүрүп келди. PhD биздин докторантура сыяктуу атайын бир неме өзүнчө бир неме болгон PhD деп. Ошонун эмесини Кыргызстандын билим иерархияда кандидат наука теңеп коет да. Анан чет өлкөдө жүрсө бул доктор наук болот. Немеде бурсак, мисалы мен Кореяда менет кылып, мисалы докторантураны бүтүрдүм. Корея эли, Кореянын бүт фирмалары мени доктор наук катары кабыл алат да. Анан мен бул жакта иштесем доктор наук болуп иштейм, бирок Кыргызстанга барсам кандидат наук болуп калам да. Мени признавать этпейт ал. Ошондой кылса ким кайсы студент неме аз айлыкка эмеге барып өзүнүн немеси деңгээлин түшүрүп кайрадан немеге ылдыйдан башташ үчүн чоң бир мекенчилик сезим керек да. Ошондуктан ушул маселеде бир өзгөртүүлөрдү, олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизип берип койсо өтө жакшы болмок. Сөз. Так, айта кетели, азыр ошондо колледжде окуду, биякта колледжде окуганда 1000ге кирбей турган болсо, Кыргызстанда кайра аккредитация өтүш керек. Топ 1000ге кирбегендерде. Бакалавриаттыкы деле ошол. Бүтүндөй баардык системасы эле ошондой. Ал жакта бирок тактап айтканда неме ал жакта дипломду баштан таанытып, эметип эмес, жөн эле барып эмеден өтүп аласың деп айтты да, өтө жеңил түшүндүрдү. Неден өтүп аласың? Бир эме бар экен, орган бар экен, ошол жакта дипломдорду таануу. Неме, ошол жактан барып, бул жактан тиешелүү баягы сертификаттарды, дипломдорду алып барсаң, апостил кылып алып эметип алып барасың. Анан ал жактан оңой эле өткөзүп коет деп айтып атат. Андай дипломду кайрадан жактап чыгыш шарт эмес деп айтты. Бектур, анан кийин дагы айта кетчү нерсе, эмне үчүн биздин студенттер, эмне үчүн биздин жаштар Кореяны тандашы керек? Деги эле мисалы мен өзүм кесибим боюнча юрист болсом, Кыргызстанда Станский университетти бүтүрдүм. Анан кийин деги эле Кыргызстанда окуум жана бул жакта окуумдун айырмасы кандай? Привилегиясы. Өтө жакшы суроо болду. Негизи эле эмне үчүн ошол чет өлкөгө барып окуш керек? Өзүбүз эле ошол билимди алса болбойбу? Эмне үчүн именно чет өлкөдөн Кореяны тандаш керек? Анан ошондой эле бул жакта окуса кандай эме болот? Артыкчылыктары бар, бул жакта окуса кандай артыкчылыктары бар?
шашпай мисалдар менен айтып кетели. Биринчи жалпылап айта турган болсок, биринчиден Кореяда окуса, Кореяда кесип тандоолор, Кореянын билим берүү системасы бир аз эластичныйраак. Мындай замандын агымына жараша өтө бат өзгөрөт. Бизде көпчүлүк учурда Кыргызстандагы университеттеги кесиптер, эмелер азыркы замандын агымында актуалдуулугун жоготуп койгон. Мисалы 90-жылдары неме актуалдуу болуп аткан эмелер болсо, азыркыга чейин ошол эле эмени окутат, бирок студент жыйынтыгында университетти бүткөндөн кийин студент жумуш жок калып атат. Себеби ал жумуштар уже актуалдуулугун жоготту коомдо. Кореяныкына айтып келе турган болсок, мисалы 11-де бүткөн абитуриент Кыргызстанда факультеттерди карап туруп, Кореяда факультеттерди карамаса, бир 5-6 эле факультет таанышуу кылат агачы. Ал дагы Кореяда таанышуу кылган факультеттер дагы Кореянын ичинде уже актуалдуулугун жоготуп койгон, жана чет элдиктер окуган эле факультеттер болгон болот да. Анан калганы өтө бир заман алдын ала изилдеп, жаңы чачып кеткен кесиптер өтө көп. Факультеттердин түрлөрү өтө көп, сабактар дагы өтө жаңыча немеде өтүлөт. Анан реалдуу бир окутуп бүткөндө коомго керектүү кесиптерди бүтүү ыктымалдуулугу өтө жогору бул жакта. Кесиптердин түрү көп. Анан экинчиден билим берүү системасында булар өтө жанагы профессорлук базасы да өтө чоңдагын. Жаңы сабактары тынымсыз жаңыланып турат. Мисалы 2020-жылдары берген сабакты мектеп университетте то есть профессордун немеси, маалыматтары китепте окуткан болсо, азыр уже ал немелери жокко чыгарылган 26-жылдары таптакыр башка программаны окуш мүмкүн бир эле предметтечи. Себеби бизде университетте өзүм студент катары көрүп жатам. Мисалы AI качан чыкты? Элге популярдуу болуп аткан 2022-23дөн баштап элге популярный болуп кетти. Туурабы? Жасалма интеллект Кыргызстанда ИИ деп деме таанышуу кылат болушу мүмкүн. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Бул дүйнөдө жанагы өтө чоң реформа кылды да. Өтө чоң революция болду. Бул жанагы тарыхта өнөр жай революциясы болгондо кандай неме болгон, кийин жанагы ар бир коомдо заманда бир чоң революция болот го. Технологиялар революциясы болду. Андан кийинки эң акыркы актуалдуу революция бул AI да азыр. AI азыр өтө көп кесиптерди кыскартып салды, өтө көп жумуштарды алып койду. AI'ды Кыргызстанда мындай окутмак турушун ачыгын айтыш керек, жана колдонгонду билбегендер канча да. Мектепте айныкса ошол улуумун мугалимдер, эмелер көпчүлүк аны колдонгонду билбейт. Ал эски Совет Союзундагы программа менен бүт баарын окута берет. Сонда студент жылдан-жылга биз артта калып кетип атабыз. Ал эми бизде былтыркы өткөн жылкы семестрден баштап биздин сабактарыбызда AI сабактары бар. Мисалы мен бизнес тармагында окуйм, бизнестин мына тармагында AI-дын колдонулушу, мына тармакта AI-дын колдонулушу, AI азыр дүйнөнү кандай өзгөртүп атат. Мисалы мына семестрге 4 сабагым боло турган болсо, ошонун бир экөөсү эле темабыз AI менен өтүп кетет. Мындай замандын талабы менен бирдей кетет да. Өтө жыйынтыгында мисалы мен Кыргызстанда дагы бакалаврда университеттерде окудум. Жанагы жерде реалдуу нерсени ала албайсың да. Билимди ала албайсың, мындай окуп туруп мага пайдасы деп окугум келбей калат. Знанияң качып кетет. Мажбурлап атат. Анан бул жакта биринчиден сабактарды өзүң тандайсың. Анан өзүңө жакты, кызыктуу, пайдалуу болгон сабактарды тандайсың да. Анан экинчиден жана сабакты окуп аткан балда реально вот азыркы жашоодо колдонулушуну пайдалуу экенин билесиң. Муну бүт бардыгы эле жакшы окуп аткан студенттерден сурасаңыздар тастыктайт. Эми ошол эле учурда мындай проекттерди, немелерди иштеп чыгарасың, өтө бир неме да, реалдуу да азыркы жашоодо. Анан илимий иштерди жазганда өтө терең киришет. Биринчиден ошол факультеттердин саны көп. Билим берүү системасы заманга ылайык. Эластичный, консервативный эмес. Үчүнчүдөн эми жана конкреттүүрөөк айталы, мисалы бизге Кыргызстанда тааныш болгон сиз юристти окудуңуз дейли. Юристти Кыргызстанда окудуңуз, Кыргызстанда Ташкырстан эми юристтин башынан түшөт го. Бизнесмен да юрист, баары юрист. Окушту бүткөндөн кийин сизде жумуш
табуу маселесинде Кыргызстанда билдиңиз, эгерде юридиканы өтө жакшы мыкты өздөштүрүп, тааныштарыңыз болуп, же өзүңүз өтө кыйын болуп келсеңиз, юридика боюнча иштей аласыз. Иштей албасаңыз Россияга кетесиз. Же болбосо бир башка эле юридикага тиешеси жок бир тармакта иштеп калышыңыз мүмкүн. Чын-чынына келгенде ошондой болуп атат да. Эки эле жолда же өзүңүз тармагыңызды өтө мыкты өздөштүрүп туруп юрист болосуз, же бир башка эле тармакка өтүп кетишиңизге туура келет. Же Россияга кетишиңизге туура келет. Сизде 2-3 эле тагдыр күтүп турат. Эгерде сиз ошону эле юристти Кореяга келип окудуңуз. Кореяга келип окудуңуз, сизде биринчиден корей тилинен өтө жогорку деңгээлде сизде корей тил жөнөмдүүлүгүңүз бар. Сиз уже бир тилге ээсиз. Сизде эң биринчи жакшы эмне күтүп турат? Сизди Кореяда юрист болуп иштөө. Мисалы, Кореяда чет өлкөлүк жарандар өтө көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Аларга адвокаттар аз, чет элдүү адвокаттар аз. Чет элдүү адвокаттарга өтө муктаждык жогору, алардын айлык акылары дагы жогору. Сиз Кореяда адвокат болуп иштей аласыз. Немелерден Кореядын фирмада адвокат болуп иштей аласыз. Айлык акыңыз дагы жогору болот, жашоо шартыңыз жакшы болот. Биринчи немеси. Биринчи тагдыр. Экинчиси, сиз Кореяда жакшы окуй албай калдыңыз, билимиңиз жетпей калды. Анан Кореядан кетип калдыңыз, Кыргызстанга бардыңыз. Сиз Кыргызстанда юридикалык жакта бир башка неменин мыйзамын билген неме катары сиз бир жогору бааланышыңыз мүмкүн. Анан именно бирок Кыргызстан мыйзамдары туура келбей калат бул тармакта. Мисалы, иштей албай калсаңыз деле кыйналып калбайбы? Мисалы, юрист эмес, бир башка немелер Кыргызстанга барып туруп, Кыргызстанда дагы окшош тармактар бар да. Ошол жактарда, мисалы, бухгалтерия окшош неме, мисалы, ошол тармактарда бүткөн болсоңуз, Кыргызстанда чет өлкөдө окуп келген катары жогору бааланасыз. Анан экинчи тагдыр Кыргызстанда иштесеңиз болот. Үчүнчү тагдыр такыр эле ал теманы үйрөнө албай калдыңыз, мисалы, юридика жөнүндө сабатыңыз жок жөнүндө галочкага эле бүтүп калдыңыз. Кыргызстанга бардыңыз, сизде зато корей тилинен немеңиз бар, жөндөмүңүз бар. Сиз ал жака барып кит болуп иштей аласыз, же переводчик боло аласыз корей тилинен. Өлдү дегенде корей тилине бир учебный центр ачып алып, же бир Корея менен бир байланышта сизде 5-6 тагдыр күтүп турат. Мүмкүнчүлүк көп. Кыскасы айтканда, Кореяга биздин компания аркылуу келгиле. Реклама берип атса өтө жакшы. Чын-чынына келип караганда ошондой да. Мисалы, жашоодон өзүнүн ордун табуу студенттин главный максаты болсо, бул жакта 2 вариантысыз, бул жакта 5-6 вариантысыз болот атпайбы? Ошондуктан Кореяда окуунун мындай артыкчылыктары ошолор. Туура. Өтө жакшы экен, чын айтканда. Кээ бир маселелерде рас, кээ бир биздин законодательный проекттер боюнча наркотик болгондо, кээ бир биздин мамлекетте эле окуса жакшы боло турган нерселер бар да. Кайра жандай бияктагы юрист болуп же полицейский болуп академияларга келип калгандан кийин, бирок чын айтканда Корея элине иштеш керек болуп калганда, кайра биздин жанагы эле барып, жана 1-класста боюнча кайра эле баягы вопрос келип такала берет экенбиз да. Бирок бул жакта немеси бар, эле жанагы министрликтерде, эмелерде, жогорку немеде бир жаңылануу системага бир неме киргизүү боюнча иштесе болот да. Ал жагын иштесе болот, эми ал жагы уже дасыкан специалист боло турган болсо, докторантура, наркотикасын бүтүрүп, ошонун негизинде анан научный исследователь боло турган болсо, бир орун тапса мүмкүн иш, эми ал жагы эми Аллаху алим, сиз айткандай кылса болот ар кандай. Өтө жакшы иншалла. Андан кийин өзү мындай айтып кеткенден кийин, өзүң да канча жылдан бери уже биякта студент болуп иштеп атсың, канча деген ысык сууктун баарын көрдүң. Анан биздин ошо Кореяга жаңы келаткан мекендеште жаңы студенттерге дагы деги эле бияктагы студенттерге, жаңы Кореядан кетип жаткан студенттерге өзүңдүн кандай кеп кеңешиң бересиң? Кореяга келип жаткан студенттерге? Келаткандарга, окуп жаткандарга жана кетип аткандарга үчөөнү 3 бөлүп. Биринчиден жанагы Кореяга окууга келаткан маалда адам өзүнү психологиялык даражадан даярдап келиш керек. Анан эмеси Кореяга окуу курорт эмес, эмес, бул жака келип мындай өтө мындай блогерлердин эмесиндегидей жашоо болбойт. Дагы консалтинг компаниялардын биздин рекламалардагыдай деле жашоо болбойт. Анан негизи любой заграницада окуу дегенде бул көпчүлүк мындай кыйынчылык, өтө оор неме түшүнүк. Ошол нерсеге өтө позитивдүү көз караш менен кыйынчылык бул адамды өстүрөт да.
өстүрөт, ошого даярданып келиш керек. Ошого неме жактан мындай негативдүү ойлордон арылыш керек, оптимист болуш керек. Эми бул база Кыргызстанда жазса деле, дүйнөдө жазса деле ошондой. Анан Кыргызстанда оптимист боло турган болсо, ал Америкага барса деле, Марска чыкса деле жашоосу ошо окшош эле болот да. Анан биринчиден психологик жактан даяр болуш керек. Анан экинчи маселе жана тил. Тил эми инструмент, Кореяда бир курал. Эң биринчи. Мисалы, мына чөптү деле орох менен оргонго караганда касилка менен оргондо мындай эффективи жогору го. Анан тил жок жашаган менен эме тил бар жашаган бир куралы бардай эле да. Анан ошончолук бир жеңилдиктерди алып келет. Кореяда да жүрөм десең, ошо тилди жакшы үйрөнүш керек. Анан экинчиден адам руханий жактан именно Кореяга келгенде адам бир аз бекемирак болсо жакшы болот. Себеби дегенде көп руханий алсыздыктар студенттерди жаман жолдорго түрткү берип атат. Жанагы бул жака келсеңиз сизде эми кой деген кожо жок. Жана эшек көрбөгөн минип өлтүрөт дегенде баягы эркиндикти көрбөгөндөр мисалы свободага чыктык деп мындай шайтан оюна келбеген баардык нерсени кылып көрүшү мүмкүн да. Көп мына жаңы келип аткан студенттерден көп ошондой нерселерди байкайбыз. Бул нерсеге чын айтканда биздин ата-энелерге мындай чын айтканда эң биринчи эле тие турган нерсе да. Кандай дегенде балдарды жөнөтүп атканда кимге аманат кылып жөнөтүп атсың деген маселе келип калат да. Шайтанга аманат кылып жөнөтүп атасыңбы же Аллага аманат кылып жөнөтүп атасыңбы дегенде бирден бир сөз турат да. Чын айтканда уже совершеннолетний болгондо ар бир адам өзүнүн жоопкерчилиги өзүнүн башында. Өзүнүн жоопкерчилиги өзүнүн башында. Эгерде ошол мындай ишенимдер, эмелер бекем болбосо, бул жакта башка агымдарга түшүп кетиши мүмкүн. Же болбосо башына бир депрессиялык учурлар өтө барын эле баштан биштер өтөт. Ошол учурда ичкиликке берилип кеткендер бар. Же мисалы жаш немелерде Кореяда өзүңөр билет коом бир аз бузулган. Анан мындай атасы апасы болуп ойноп чогуу неме болуп аткандар бар жаш студенттердин арасында. Мурда башында келгенде эми ачыгын айтып коюш керек, Кыргызстанда мисалы өтө таң калыштуу кылат болчу да. Мындай корейлерден же Вьетнам достордон ошондой кыз жигит болуп үйдө чогуу жашайт экен дегенде бизге мындай кыямат кайым белгилери жакындап калыптыр да деп чочулуп айтып атышпыз да. Ушундай да неме болобу деп. Бирок ушул нерселер барып биздин кыргыз студенттердин арасында деле эме болуп калды да. Көнүмүш адатка болуп калды. Мындай уже таң калбайсың да. Көнүмүш адат. Көнүмүш адатка айланды. Кыздарыбыз, жигиттерибиз, эмелерибиз ошол эле учурда кече жакында бул нерсени эмнеге айтып атам? Кече жакында өзүңөр билиңиздер, Өзбекстанда бир жаран ушунун айынан өзүн өзү өлтүрүп алды. Өтө чоң резонанс жаратты. Ошондой учурлар Кыргызстанда азыр өлүмдөрдү катталганын билбейм, бирок ошондой аягы трагедия менен аяктаган бир топ учурлар бар. Анан ошондой жактары үчүн адамдай руханий бекем болуш керек. Анан себеби ата-эненин көзөмөлү болбойт, бир гана Алланын көзөмөлүндө. Ошондуктан главный элдер баягы максаттары так болуп, мындай заряженный көз карашта кыргыздардын имиджине, эмесине зыян келтирбеген абалда бир чыгаан бир мындай жашоо кыйын дейт го, баягы жашоо кыйнады эме деп. Мындай алсыздарды кыйнайт да. Анан четке келгенде жашоого мындай стойкада туруш керек да. Жата берсең жашоодон өтө көп Кореянын жашоосу катууруп коет. Аябайт. Ошондуктан мындай даяр болуш керек, бекем болуш керек, аракеттениш керек. Өтө туура айттың. Так, келаткандагы бул жакта жашап аткандаргачы? Кореядан ичинде жашап аткандар жана алдыны көрбөй, 5-6 метрди немесини 3-4 жылдык эмесини ойлобой, 10-15 жылдын эсебин алыш керек деп ойлойм. Себеби азыркы учурда бир жумушка, убактылуу жумушка, эмеге алаксып эме кылгандар эртеге же өзүнүн кесибин эч кандай өздөштүрбөй, алдыда 4 жылдык эмесини мындай жакшы жашап алышы мүмкүн. Анан окууну бүткөндөн кийин 25тен баштап 35-40-50гө чейинки жашоосуну талкалап коюп атат да. Ошого кененирээк алып, кененирээк ойлонуп эме кылыш керек. Өйдөдөн, чоңдордон жакшылап советтерди алып, анан
кесиптери туура тандаш керек. Өтө жакшы. Бул жактан кетип аткандаргачы? Кетип аткандарга эми биз эми ал этаптарды жашап өтө элекпиз. Мындай бир совет айтыш кыйын. Биз өзүбүз катабыз. Бир нерсе деп айта албайбыз. Азамат. Кореяга келаткан боюнча жанагы өзүм да Ideal Consulting, жаңылышпасам, Ideal Consulting жана Кореяга студенттерди алып келип жаткан. Ошол студенттерди алып келип жаткандарда сиздерде Кыргызстанда Министерство юстициядан бүтүндөй регистрация кылынат экенсиздер, Билим министрлиги тарабынан деги кандай десем, налоговый служба сиздерди неме алат, өз көзөмөлүнө алат. Бирок тиги неме Билим министрлиги тарабынан көзөмөлдөсүздөрбү? Билим министрлигинин же сиздер аларга менен мындай тыгыз байланыш жокпу? То есть ким каалаганды алып кете бересиңер? Азыр Кыргызстанда контроль барбы? Да, эми юстиция жактан расмий каттоодон өтөсүң, өлкө абалдын налогторунду эмелерин төлөйсүң. Бирок основной контроль бул жана билим берүү системасына караганда да бул жакта эмеде азыр эмгек министрлиги тарабынан ошол миграция боюнча азыр жана алдан ушул компаниялар көбөйгөн эмелер, ошолор жарнамаларды көзөмөлдөп, анан жумушка жөнөтөм дегендерди айрыкча өтө катуу көзөмөлдөп атат. Студенттерди мындай определенный бир сайт барбы? Сайт барбы жандай регистрация кылыпчы? Монча компания тизмек барбы? Мындай бул компаниялар студенттерди мындай жөнөтөт деп туруп, именно биздин же эмгек социалдык министрлик болобу, же билим министрлиги болобу, өз карамагына алып, ответственность алгандар. Именно жандай Министерство социального труда да эмгек министрлигинде ичинде бар. То есть черный списокто болгон компаниялар, кайсылар жөнөтөт, кайсылар жөнөтпөйт деген нерселер бар. Именно ошолор тарабынан именно студент кылып жөнөтүп аткандарды ичинде барбы? Студент кылып бул тууралуу бизде барына мындай айкын маалымат кайсы жактарда бар, министрлик ички маалыматтарын бизде кабарыбыз жок. Барким бар, барким жок. Бирок эмеден студентке жөнөтүп аткандардын азыр группасы ачылыптыр. Студент именно Кореяга жөнөтүп аткандар боюнча билебиз. Ошондой компаниялардын группасы бар. Баяндар мен ачып чогултуп аттым ошо же анан бөлөк Кыргызстанда ачылган экен. Өтө жакшы экен. Ошонун баарын биз чогултуп биргелештик. Анан бизде да ошондой эме болуп атат. Бу жерде студенттерди алып келип эле акчасын алып эле на произвол судьбы чыдап коюп атат да. Өзүнүн жашоого неме болчу. Ушул маселеси боюнча кандай? Сен өзүң компанияң боюнча кандай сопровождение кыласыңарбы балдарды? Мындай жетелектеп Кореяда бул жерде халал бар, бул жерде мындай, бул жерде иш тапсаң болот, мындай кылып туруп сопровождение кыласыңарбы же кандай? Деги эле башка компаниялар боюнча да айта кетсең да, ушул тараптан мындай студенттер да келип көп кыйналып атат. Эми казардын компаниянын негизги милдети университетке жайгаштырып коюу. Жайгаштырып коюу, университетке киргизип бергенден кийин көпчүлүгүнүн милдети бүтөт да. Анан милдеттенмеси бүтөт. Андан кийинки өзүнүн жашоосу көпчүлүгү рекламаларда эмелерде колдонулат да, бул баягы эффективдүү жардам берет. Мисалы жумуш таап беребиз же андай кылып беребиз деген компаниялар мисалы булар биринчиден эгерде ошентип айтып аткан болсо, анда алдап атат. Ачык айтып коюш керек, себеби дегенде биз өзү деле реклама кылабыз, эме кылабыз, бирок биринчиден компания ал жака баргандан кийин ал жакта жашоосун көзөмөлдөө үчүн компаниянын өкүлү Кореяда өкүлү болуш керек. Кореяда өкүлү болуш керек. Эгерде Кыргызстанда болуп тура турган болсо, Кореяда эч ким жок болсо, студент жөнөтүп койгондон кийин аны эме кылуу кыйын. Аны бирөө ал жактан ошол бойдон эле анын компаниянын милдети бүтөт. Эгерде компаниянын өкүлү бул жакта боло турган чакта дагы, мисалы биздин компаниянын эмеси өкүлү мен өзүм Кореядамын, Кыргызстанда бизде эме жок. Основной ишибиз Кореяда башталат да. Основной Кореяда болот, бирок мен Кореяда турган чакта деле мен аларды жумуш менен камсыздап да бере албайм. Анан аларга мындай ата-энесиндей контролдоп, жанагы баскан турганын көзөмөлдөп, баягы мындай ар бир муктаждан чечип, мээримин төгүп андай эме кыла албайм. Биз дагы колубуздан келген иш бар, колубуздан келбеген иш бар да. Кореяда биздин эмебиз бизге ошол 4 жыл эмеге чейин бүт баягы түшүнбөгөн маселелер, кеңештер, мындай ситуация, оор ситуацияларда гана кайрылышат. Ошондой ситуацияларда жардам беребиз. Анан ошолорго жардам беребиз. Анан баягы кыргыздарда дагы мындай көбүнчө мындай эме мындай негативдүү көз караш дейбизби, ой жүгүртүү дейбизби. Анан бүт бардыгына баягы жашоосунан наразы адамдар көбүнчө бүт эме
көп нерсени талап кылып алат да. Жумуш таппаган эмесин ал компания жардам бере албайт негизи. Берем деген болсо алдап атат. Сразу баса белгилеп айтыш керек. Баса белгилеп айтыш керек. Кимде-ким кайсы бир компания студент кылып жөнөтүп келип, жумушуңарга чейин орноштуруп берем, монча айлык аласыңар десе, анда алдап атат. Анан бирок эми алардын милдети ошол окууга жайгаштырып, бирок алардын компаниялардын көз карасы, эмесине караганда да алар да жакшы түшүнсө болот. Себеби дегенде Кыргызстанда окуу борбору иштетүү бул өтө бир кыйын бизнес экен да. Биз дагы буга чейин 2-3 жолу ачтык да. 2-3 жолу ачтык, көп жерде банкрот болдук. Анан бул Кыргызстанда именно аренда платаларынын жогорунун эсебине жанагы бизнести сактап калуу өтө кыйын. Же көп акча алып студенттерге оорукчулук кылыш керек, анысы конкуренцияга туруш бере албай каласың. Же өтө жакшы неме болом десең, мындай студенттерге неме кылам десең, өзүң банкрот болосуң. Ошон үчүн студенттер дагы мындай компаниялар дагы туура түшүнүш керек. Анан негизинен келе атканда компанияларга эмес, бир эле Кудайга өзүңө ишенип келген жакшы. Машалла, өтө дурус айттың. Бирок дегенде мен айта турган нерсем ошо жана өзүң деле айтып кеткендей, эч кандай финансовый жана башка жана ата-энесинде болгон опеканы айтып жаткан жери жок болгону айтып аткам. Ошол маалымат тараптан жандай консультация берипчи. Бул жерде бул бар, тиги бар деп, то есть мындай сопровождение деген ошо бул жол менен кыскасы Кореядагы мындай жашоосуна бир адаптация кылуу маселесин айтып атат. Бизде да основной ошол Кореядан аэропорттон тосуп алабыз, келип туруп ошол жакын жерлерде кайсы жерде жумуш тапса болот, кайсы жерде кандай муктаждарды алса болот. Ошондой базалык нерселерди алып беребиз, үй жайларын, эмелердин көрпө-төшөктөрүн алып камсыздап киргизип коебуз. Анан ошол жерде окуп аткан АГПга чейинки студенттерге дайындап коебуз. Анан эгерде ошолор жардам бере албай башка оор маселелер болсо анан бизге кайрылат. Анан биз чечип бере алсак бере алабыз, анан бере албасак биз дагы бере албайбыз. Машалла. Идеал консалтингдин комиссиясы канча? Биздики комиссиябыз бир аз кымбат. Азыр ошону арзандатуу немесинде жүрүп атабыз, себеби бирок анын дагы өзүнө тиешелүү эмеси бар. Көпчүлүгү мындай көп усул калат деп жаман көрөт. Анан эми аларга жакшы неме болоюн десем, мен кече жакында башыман өткөздүм. Бир университетке келген 3 студентим келери менен Элгага катышып кетти. Келери менен Элгага катышып кетти дагы. Алардын биз келишим боюнча университетке ар бир Элгага катышып кеткен студентке $10,000 штраф төлөшүбүз керек. Компания. Анан мойнума өтө чоң сума илинип калды. Университет менен мамилебиз бузулду. Анан ошол университет, анан башка визасы отказ болгон студенттер бар эле. Алардын контракттарын кайтарбай койду университет. Штраф төлөөсүң ордун алар кайтарбай койду. Анан айла жок биз берки студенттерге өзүбүздүн жаныбыздан азыр акчаны кайтарганга мажбур болуп атабыз. Ал мындай оюнчук сума эмес. Бул жакта студент эми мындай документтерди тапшырып университетке өткүзүп коюп мынча акча алды деген башка, негизи адам кылган ишине, физический ишине акча албайт да. Анан адам алган жоопкерчилигине акча алат. Биз анын Кореядагы окууга келип университетти бүткөнгө чейин, ошол университетти бүткөнгө чейинки немесине биз жоопкерчиликти алабыз. 4 жыл бою Элгага катышып кетпейсиз, Элгага катышып кетсе биз жооп беребиз. Сабак келбей койсо биз жооп беребиз. Контракт төлөй албай калса биз жооп беребиз. Я кылмыштуу иштерге аралашып калса дагы бизде аралашууга туура келет. Ошол жоопкерчиликтер биздин моюнга илинип калат. Анан студенттер аларды көрбөйт дагы, эмени көрөт. Документ процесс ол жеңил нерсе да. Документтерди чогултуруп туруп эле университетке тапшыртып, кабыл алдырып койду, ол жеңил. Ал любой адам колунан келет. Андай боло турган болсо, устуга бир $100, $200 эле арзый турган иш. Анан бул жактагы жоопкерчилик алыш бул өтө көпкө тура турган иш. Өтө сонун. Такс, эгерде ошо бир адам нелегалга чыгып кете турган болсо, ал ошо менен безответственный эле кете береби ал? Же силер эле ответственный болуп, жоопкерчилик силер эле алып койсоңуз? Ал үчүн неменин ата-энеси менен Кыргызстанда келишим түзүш керек. Ата-энеси именно договордон дагы өзүнүн немесин жазып берип коюш керек, расписка жазып бериш керек. Паспорт немелери менен жазып, эгерде ошондой жаздырып алган болсоң, ошону сот аркылуу ата-энесинен өндүрүп алганга болот. Анан бирок бул нерсе дагы маркетинг жаатында ата-энелерин коркутуп көп клиенттерди жоготуп алышы мүмкүн дагы. Биз көбүнчө буга чейинки студенттерде неме кылганбыз эле. Жөндөн алып келгенбиз да.
Анан алар үчүн биз өзүбүз жооп беребиз. Анан бизде ортодо ошол тур берген бир кореец бар. Ошол көп эмелерди тур берет, биз услуганын бир жарым бөлүгүн ошолорго беребиз. Так кез айтайлы, идеал консалтинг услугасы канча? Ушулардын баарын үстүнөн перечисление кылынды да. Мындай так кез айтып кой, мындай адамдар биз мисалы контрагы мынча болот, андан кийин хорошо, жол киреси мынча болот, тигинче болот. Бул жол мененчи мына $2,5–3 миң боло турган бакалавриаткачы. И плюс силердин да услугаңар канча болот? Буга чейин биз $800 алып келгенбиз. Ар бир немеге $800 алып келгенбиз. Кээ бирөө үчүн көп, бирок мен келатканда $1000 услуга берип келгем. Ал кезде эң кымбаты ошол болчу. Андан кийин $800 кылдык, бирок учурда азыр рынокто бул услуга кымбат эсептелет. Анан азыр услугалар кыйла арзандаган. Ошондуктан биз дагы эмки семестрлерге услугаларды, артык чыгымдарды, рисктерди азайтырып, эме кылып, услуганы эмки семестрлерден азайтабыз. Иншалла. Өтө сонун. Ошондой Анан Кореянын ичиндеги тил курстан переводдор бар. Алардын да жоопкерчилиги оор, иши көп, бирок услугасы өтө арзан. Алардыкы 30 000 сомдун дегенеги болуп калат примерно. То есть немеден D2ден D4дөн D2ге. Анын да өтө жумушу өтө оор. Анан аларга банкшот коюш керек, эмеси бар, мындай чуркамайлар өтө көп да. Анан 4 жыл бою азыр бир университетке өткөн семестр 30дай бала киргизгенбиз. Азыр 2 күнүн биринде университеттен SMS келет. Могул сени келип айтат, могул сени эме кылып айтат. Могул сени каяктап жүрөт, бирүстен Кыргызстанга кетем дейт. Биздин энергиябыз ошол жака кетип атат да. Келбеген MBA алып жүргөн, келбеген студенттер үчүн силерге кандай ответственность, кандай жоопкерчилик бар? Негизинен 6 жолу F ала турган, келишип кыла турган болсо бир F түшөт. Бир F түшө турган болсо, контракт 100% чыгат. Ошол сабат баштан окуп беришке туура келет. Ал эми бизде бир F эмес, бир семестрде 3-4 F'ге чейин түшүп кетип атат. 2-3 F'ге чейин. 2-3 F түшө турган болсо, визалык эмеден чакырат. Консультацияга чакырат, визасын узартып бербей коюшу мүмкүн. Анан узартып бербегенде эме кылганда студент нелегалга чыгат. Нелегал чыкканда биз университетке штраф төлөйбүз. То есть студент нелегалга чыкты, бирок ал нелегалга чыкпай эле сразу Кыргызстанга депорт кылып жөнөтөрсөңөр болбойбу? Кыргызстанга депорт кылып жөнөтүп бериш керек. Ошондо биз жоопкерчиликтен кутулабыз. Кыскасы немеден чыгарыш керек экен да. Бирок эми кээ бир адам тагдырга бирөөнү депорт кылып бергенге биздин мындай эми адамдык немебиз анча чыдабайт дагы, көпчүлүк учурда өзүбүз жоопкерчилик алып калып атабыз. Бул ошо нелегалга чыкканы менен чын айтканда кийинки Кореяга келе турганда студенттердин жолун бөгүп коет да, чын айтканда. Көбүн эсе. Бизде Кыргызстандан азыр көпчүлүк университеттер студент албайт. Именно ушул буга чейинки кылган адамдардын кылыктарынан. Бир адамды кумалак үчүн. Бир адамды кумалак үчүн бүтүндөй кармай чыждап да. Бул маселе E9 боюнча EPS системасы менен келгендерде деле ошондой. Көбүн эсе биякта дагы жандай заводдордон чыгып отуруп, нелегалга чыгып отуруп, Кыргызстандан азыр нодоңгуларга барса деле, кээ бир шаарларга барса деле, кыргыз десе жабой качкан жерлери бар экен, албайбыз деп элечи, сразу эшигин жабып. Эми калган жерлер алат, бирок кээ бирлер бар. Эми бирок андан да баса белгилеп айтыш керек, чын айтканда. Бир заводдо иштеп туруп, 10-15 кыргыздарды чакырып өздөрүнүн иштеткен жигиттер бар. Алла разы болсун, чын айтканда алардан. Өтө сонун. Анан чын айтканда подкаст өтө сонун, жемиштүү болду деп ишенем. Мүмкүн боло турган эркин микрофон биздин мекендештерге кандай каалоо тилектериң болобу, же болбосо дагы жекече кайрылууң болсо дагы убакыттан пайдаланып кайрылып кетсең болот. Урматтуу Кыргызстан жарандары, кыргыз студенттер айрыкча учурда мамлекетибизде эң эле бир эме учурда Кыргызстанга эң эле билимдүү жаштарга өтө суусап турат. Экономикалык секирлик жасаш үчүн өтө биз азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүктө турабыз. Бул ошол именно ошол Z мууну буюрса Кыргызстандын тарыхында өзгөчө бир тарых жарата турган корейстер буга чейинки муундары сыяктуу бир өтө мыкты муун болууга өтө кең мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр билимде, немеден ошондуктан туугандар баарыбыз өзүбүздү ардык немеден даярдап, ошол билимге өтө басым жасайлы. Кыска немелерге алданбайлы дагы. Жашоонун арканда бир манипуляциялары бар.
жугуш дегенге башкага өтө мажбурлап коет. Ошондой нерселерден көз жумуп, көпчүлүк нерселер курманга чалып, жалаң ошол Кореядан үлгү алайлы дагы билимдин арты менен кетели. Буюрса, ошол билимдин артында бизде өтө чоң мүмкүнчүлүктөр, эмелер күтүп турат. Андыктан ошол силерге өтө чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сага да чоң рахмат Бектурбай. Иншалла ишиңе сага да ийгилик.